клан болуп 3-4 клан болуп калган. Керек болгон кезде колдонот, андан кийин мунун кереги жок деп түртүп коет. Чоң көйгөй өзүңүз да айтып кеттиңиз, бул кумтур маселеси. Ошондуктан биз улуттук валютаны киргизгенбиз. Улуттук валютадан кийин ошондой кылып бизге тосуп, жолдорду тоспогондо биз сууну токтотконго чейин болгонбуз. Өзбекстанга суунун көлөмүн азайтканга, суга биз тараптан. Казакстанга электр энергиясын бербей, биз дагы жабал деп. Анда сиз Фрунзедеги эң алгачкы карактердин бири турбайсыз. Турмушта мынтип койдуң, ичип алып өлтүрүп койду. Ошол өкмөткө ким чакырды сизди? Бакиев келди, мен ага катуу катышып алып келип, уюштуруу жөнүндө бүт барлыгын билет болчубуз. Аскар Акаев демократия болуп келип, ал киши окумуштуу, көп нерсеге ишенген. Окумуштуу деген эми, окумуштуу менен журналисттер эчтеке жооп бербейт да. Өндүрүш объекттерин менчиктештирүү боюнча кандайдыр бир кызыкчылыгы бар күчтөр бар беле? Сөзсүздө бардыгы эле бөлүп алабыз деп тургандан. Турган нерсени даяр нерсе бөлүп алыш керек. Фамилияларын ата аласыз? Эми бардыгы эле бар, депутаттар бар, министрлер бар, бардыгы. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү биздин подкасттын коногу Алмамбет Матубраимов. Көп жылдан бери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматында иштеген, өндүрүш министри, биринчи вице-премьер, премьер-министрдин милдетин аткарган киши, Жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты жана Жогорку кеңештин төрагасы. Алмамбет Матубраимович, биринчи чоң рахмат убакыт таап бизге маекке келгениңиздерге. Бүгүнкү маекте биз эми жанагы тарых боюнча, саясат боюнча, мамлекеттик кызматчылык боюнча эскерүү кылып, жана орустар айткандай рефлексия кылып, анан бүгүнкү акыбал, жагдай жөнүндө дагы сүйлөшсөк. Алгачкы суроомду ушинтип берсем, сиз кандай үй бүлөдө төрөлгөнсүз? Анан алдына эле ушул мамлекеттик кызматка барамбы деген ой койдуңуз беле? Бир нерсени айтып кетсек, биздин чоң аталарыбыз абдан Кыргыздын кемеңгер, көрөгөч, саяпкер, мыкты киши болгон экен. Атабыз төрөлүп, атам менен мугалим, математика мугалими болгон. Тилекке каршы ал жаш кезинде эле 30 жашында кайтыш болуп калган. Мен ошол үй бүлөдө төрөлгөм, бирок биздин эң негизги бул мүмкүн бар айткан маселебиздин негизи мындай болгон. Чоң аталарыбыз биздин абдан тың болгон. Революция болгондон кийин колунда бар кишилердин баарын куугунтукта алынган. Ошондон сыртка чыгып кетип, антиминдип жүргөн чоң атабыз. Андан кийин болсо Жаныбек Казы деген биз Өзгөн районунданбыз, жакын туугандардан болот. Ошол Жаныбек Казынын жанында жүргөн көзгө тар мергендери, аскерлер биздин атамдын бир туугандары жоопко тартылган. Ошол жерден атамдын эң чоң бир тууганы Актюбинскийдеги ГУЛАГта өлгөн. Андан кийинкиси согушка барып, согушта өлгөн. Үчүнчүсү болсо согушка барып, ал кезде эмне кутулуу үчүн согушкана кетип болгон. Атам экени согуш кезинде ошол жерде кайрадан жаңырык болуп, жоопко тартуу боюнча Табдушман деген биринчи болгондон кутулуп кеткенден кийин экинчи этапта келгенде ошондой болуп, агабыздын бири барып, согушка барып, биринчи группага инвалид болуп келген, атам жаш жетпестен согушка барбай калган. Андан тышкаркы ошол атабыздын эжеси болгон, ал Кыргыздын биринчи депутаттарынан болгон. Ошондон тышкаркы ал Москвага чейин барып, Центральный исполнительный комитет ЦИК деп койчу. Ошол жерде аткаруу комитетинде Орто Азиядан бир гана аял киши болгон. Ал эжебиз кийин ал дагы ошол 43-жылкы акыркы жолу репрессияда Өзбекстанга качып кетип, ошол бойдон партиясын тапшырбай, ошондой болуп калган. Ошол киши мамлекеттин турмушу андай мындай деген сөздөр болгон. Эми ал кезде жашта кулагы болбойт. Жаш кезде канткени дагы бул апабыз дагы атабыз дагы мугалим болгондон кийин интеллигент үй бүлөсүнө тарбияландым десем жаңылбаймын. Тилекке каршы атабыз 30 жашында, мен 6 жашымда атам кайтыш болуп калган. 7 жашымда интернатка бардым. Бул Өзгөндө интернат болгон, Гагарин атындагы. Ал мындай айтканда кандай десем эми жарым аскери деген да болот. Ал кезде форма кийчүбүз, фуражка кийчүбүз 8-класска чейин. Бүт эле бардыгы катарга туруп, тамакка бармай, тартип, жаткан, турганы бардыгы ушул аскерийдей болгон. Ошондуктан ал жердеги тарбияны дагы мыкты, интернатта абдан жакшы тарбия берген. Ал жерден биздин орус тилин мугалим берген киши Белоруссиядан эвакуация келип калган согуш кезинде. Ошол кезде бизди үйрөткөндө биз таң калчубуз, кийин таң калдык, бизге көнүмүш эле атат болгон. Ал тургай кантип танцага түшкөндө кайсы колду сунат, кандай кылат, тамакты кантип жеш керек, эмне деген, вилка деген эмне деген баарын үйрөткөндө бизге көнүмүш эми интернатта. Бирок кийин келсек, Бишкек шаарына келдик, Москвада окудук, Ташкентте окудум. Көргөндө көпчүлүк ал түшүнүктөрү жок кишилер экен. Ошондуктан мүмкүн биринчи тарбия болгону интернаттагы ушул өтө
катуу, талап күчтүү. Жакшы окудум деп мектеп жакшы бүтүрдүм десем болот. 2-3-4 менен, калгандары 5 менен. Ошондуктан туруктуу боло турган нерсе интернат деген коомдук бир мкеде тарбиялап, өзүңдү өзүң кое ала турган күчтүү нерсе. Мен ошол 2 класстан баштап эч кимге моюн сунбаймын, жакшы окуймун, баардыгы жакшы болот. Өзүм ушундай катуу болушум керек, эч кимге бербешим керек. Колумдан келишинче каршылык кылышым керек, токмок жасаймын деп жүрүп, ушинтип чоңойгон кишимин. Бирок ата эненин сүйүүсүн албай калдым деген арман жокпу? Ата эненин сүйүүсүн арманын албай калдым деген кичине мындай өкүнүч бар. Бул жаш кездеги. Эми турмуш өтө кыйын нерсе экен. Ошол атам өлгөндөн кийин апабыз менен 9 жашымда турмушка чыкты. Апабыз деле ал кезде 26 жашында калыптыр. Турмуштан ошол кезде 31-32 жашында турмушка чыгып, биринчи кичине болсо да өкүнүч, наразычылык болгон. Бирок кийин ойлоп көрсөк, 45 жыл кийин атабыз менен турмуш курду, ал жактан дагы бизге 3-1 тууган таап берди. Ошондуктан мен ойлоймун, канткенде дагы мындай башка үй бүлөлүк ата энелүү эрке болуп, колунда бар үй бүлө эмес, кыйынчылыкта тарбиялаган үй бүлөгө киребиз десек болот. Чоң энебиз абдан күчтүү, ушундай кыргызчылыкты билген, мындай кээ бирде айткызса көз ачыктыгы бардай чоң эне болгон. Ошол киши өзү да катуу, мурунку абдан бай үй бүлөдө тарбияланган, кыргыздын салтын, үрп адатын көп нерселерди билген киши болгондуктан ошондой кылып бизге катуу тарбия берип, келечекте өсүп жетилесиң деген катуу шарттарды коюп, эч качан элден кем эмессиңер, жетим дагы жетилет деген максатты койгондон кийин башкачараак тарбияланып, эми бул турмушта кандай десең, өкүнөсүңбү, өкүнбөйсүңбү, күн өткөн сайын турмуш өтөт, кечет. Бирок башкалардан начар болдук дегенге айта албайбыз. Ошол кездеги атабызга өтүп кеткенден кийин, 5 бала калгандан кийин мугалимдин айлыгы 80 рубль болсо, бизге дагы ошол 79 рубльды пособие кылып чегерип берген. Мындай өтө эле материалдык жактан муктаж болдук деп, өтө эле мындай дегенди дагы айта албайм. Эми сөзсүз канча дагы кемчиликтер башка үйлөргө караганда бар. Бирок ошол интернаттан тарбияланып, чоң энемден катуу көзгөмөлдүү болгондон жакшы болдум десем жаңылбайм го. Бирок апам деле көп нерсени тарбия берип, апа деген канткенде апа. Эми бул дүйнөгө жаратып койгондон кийин, 9 ай көтөрүп төрөп койгондон кийин, мен баардыгынан ажыратып 9 жашта көз карашым туруктуу болуп калган кезде жашагандан кийин, мүмкүн көз карашы интернатта тезирээк жаралаттыр, башка мектептерге караганда, айылдарга караганда, ар кайсы жактан келет, ар кандай характердеги балдар. Мен ойлогом, ошондогу бүт эле теңдешпи десек, класста 3-4 эле бала экенбиз, калган баардыгы 1-2 жаштан чоң экен, 4 жашка чейин чоңдор бар болчу. Классташтар ал кезде. Менден кийин окугандарды такыр жашсың десем, алар менден 2 жаш чоң балдар бар экен. Эми бул интернат ошол кездеги өзүнчө жакшы билим берген, Өзгөн районундагы бир эң мыкты мектептердин бири болду десем жаңылбайм. Андан кийин армияга дагы барып келдиңиз. Анан мына интернатта дагы айттыңыз, жарым аскер болду деп. Эми бул жерде мындай аскерге кийин бардым. Бул жерде мектепти бүткөндөн кийин окууга өттүм мен. Окууга өткөндөн кийин тилекке каршы эжем мединститутта окуп болчу, агам политехнический институтта окуп болчу. Мен чоң энемди караш керек деп туруп, 2 жыл чоң эне менен болдум. Ал жерде иштеп тарбияландык, эми көрдүк бардыгын. Андан кийин келип, агам эжем бүткөндөн кийин, иним дагы училищени бүткөндөн кийин мен окууга өттүм. Окууга өтүп, Ташкенттен бүтүрүп келдим. Ташкентти бүтүрүп келгенден баштап, Ташкентти бүтүргөндө ал кездеги бүтүргөндөргө эркин диплом берчү эмес. Мен эркин диплом алдым. Сөз түрдө алар жөнөтмөсү болчу, направление деп коебуз. Кайсы жердин совет РСНин кай жагына барсаң, ошол жерге барып, сөз түрдө мажбур түрдө 3 жыл иштешиң керек. Ошондон кийин диплом алып, бизге эркин диплом берди. Келип, бул жакка келсек, кыргыз иштей албайт деп, Кыргыз Камал Ноту деген комбинатка ишке албай койгон. Мен институт окуп жүрүп ошол келинчегимди тапканмын. Аны мен бул жака жөнөтмөсү бар болчу, аны ишке алды. Андан кийин барып ишке барып, министрликке келип, жеңилүүнөн жай. Ошол жердеги зам министр аял бар экен, мурунку ардактуу, татыктуу кишилердин жубайы экен. Окуп, бардыгын көрүп, сабактарың жакшы турбайбы, бардыгы кандай деп туруп, анан кайрадан жөнөтмө берип окуп, ошондо дагы албайм деп атса, кирип айткан. Ошол кезде директорго кирип, эсимде. Көз караш, мүмкүн ушул жетекчиликке жетем деген ой келгендир. Мен ошондой айткам. 10 жылдан кийин өзүмдүн ордуңа директор болом деп директор менен урушкам. Ал кезде 12 000 иштейт деген бул комбинат, анын үстүнө алар биринчи категорияга кирчү А группасында болчу. Өтө айлыгы чоң болчу. Ошондуктан мындай салыштырмалуу айтып коеюн, ошол жердеги сменный мастердин айлыгы 180 рубль. Чоң акча. Секретарь райком партияныкы 190 рубль болгон. Ошондуктан бул жердеги өтө чоң. Анын үстүнө
3 сменде иштейт, күн-түн иштейт. Ошол жерде бышып жетилдим десем болот. Ал жерде иштегенден кийин 3 жыл иштеп начальник цех болуп калганда 80-жылы партияга кандидат болдук. Партияга жөнөкөй кишини албайт болчу. Өзүңөр билесиңер, ал кезде жогорку билим менен албайт болчу. Өтө жакшы деп ошондой атайын сүйлөшүп, ошол жердегилер келечегиң кеңири деп сменный мастер деген рабочий группага кирет экен, жумушчу группасына. Ошол жерде ошондой болуп, начальник цех болсок так ийо деп туруп, бул жагына ошентип партияга өтүп келечекте киресиң деп партияга өттүм. 80-жылы биз билген эмеспиз. Мен начальник цех болуп турсам дагы армияга алабыз деп келди. Айтты, албайт, сен номенклатура райком партия горкомсуң. Ал кезде атайын ошондой болчу да. Анан кийин келип барасың деп калды. Көрсө биз билген эмеспиз. Мени августта чакырды, 80-жылы 5 декабрда Афганистанга киргизди. Анан ал жерден кийин көрсөк, ошол жерде тандаганда критерийлер бар экен да, өзүнчө ошол жердеги офицер, запастагы офицер, экинчиси болсо партиянын мүчөсү, эки баладан көп кем эмес баласы бар. Спорттун мастери же кандидат болуш керек, ушундай чоң талаптар менен. Анан Орто Азиянын мусулман өлкөлөрдөн болуш керек. Өлкөлөр болсун деген ушул 5 критерийни койгон экен. Ошол боюнан ЦКнын жабык циркуляры бар экен. Ошо менен биз барып атайын подбор болдук. Алматыга бардык, ал жерден тандалдык. Андан кийин алып барып Санкт-Петербург бар. Ал кезде Ленинградта жүрөбүз. Ленинградка баргандан кийин бул начальник цех болдум, жолду басып өткөн жол. Анан ошол жерде Петрозаводскунун жанында станция смертники деген бар. Ошол жерде отдельный десантно-штурмовой батальон бар экен. Ошол жерде даярдачу четке кетирген офицерлерди. Даярдыкты өтүп келдик. Мүмкүн тилекке каршы, мүмкүн мага жакшы болгондур, Афганистанга барбай жакшы болот деп туруп, ошондон кийин Иракка чыгыш деп коет. Мурмансктан 140 километр жогору жактагы жерге офицер болуп кызматка кеттим. Барбай калдыңызбы ошондо? Жок, Афганистанга барбай калдым, бирок 2 жыл баары кызмат кылдым Мурманский областта. Ал жерде Иракка чыгыш деп коет. Ал жерде 6 ай түн, 6 ай күн болот. Ошол жерде 2 жылдык офицерлик кызмат кылдым. Швеция менен Финляндиянын чек арасында. Ошол жерде атайын ракетный комплекс бар болчу. Москвага почти ошол жердеги бир службанын начальник болуп эдим. Ал кызмат өтө бийик болчу. Мен старший лейтенант, ал жерде полковник должносттагы. Ошондой кылып ошол жерде 2 жыл кызмат кылдым. Андан кийин кетпейсиң деп направление берип, ошол Ленинградта академик тыл транспорт деген бар болчу, 1 эле. Ошол жерге өткөм, бирок 2 балабыз бар болчу. Келинчегим айтты, бул жерде итсең, жүрсөң алкаш болосуң. Эми ал жерде кыштын күнү эми чын айталы 6 ай түн турат. Айла жок ичесиң. Минус 40ка чыгып кетет, анан кайда барасың, ичиш керек. Ошон үчүн кислород жетпейт. Бекер бербейт да. Анын үстүнө калайын дегенде эмне, бул жакка келгенде айлык примерно 250-300 сомго жетчү, а жердеги бир айлык 700 сом рубль. Келинчегимдики болот, полярка кошулат, кийим бекер, тамак бекер, бардыгы эле. Андан кийин келип, кайрадан келип иштедик. Иштеп, цех начальниги болдум, өндүрүштүн башкармасы болдум. Андан кийин келип, анан ошол партийный тапшырма деп Фрунзедагы кен автофабрикага директор кылып жөнөтүштү. Мен барбайм десем болбой. 26 жыл план жок экен. Ошол жерге келип иштеп, 9 айдын ичинде планга чыгарып, Союздун мыкты өндүрүштөрүнө жеткирип, абдан жакшы кылдык. Бул өзүнчө значимый нерсе болчу. Бул бир эле кен автофабрика Кыргызстанга эмес, бул Орто Азияга бүт. Өзүңөр билесиңер, ал кезде жүндү таңактоо боюнча, тамекини таңактоо боюнча биздин гана ошол натуралдык түрдө кездеме болчу. Бул азыркы эле конопляны ошону культурный кенаф деп коет. Ошол келчү, Бангладеш менен Индиядан жут келчү, Белоруссия менен Россиядан пенки келчү. Ошо менен биз бардыгынан кылып туруп, ошондой жип чыгарып, жибирип, кездеме чыгарып, бүт Союзга берчүбүз. Союз бөлчү биздикин, Кыргызстан бөлө алчу эмес. Продукциябыз ошондуктан Союзга да көп барып, мамлекеттер менен иштешип калдык. Эми бул жердеги чынын айтканда, жанагы жерден мен ошол жерде сөз бергенде, директор менен айтпадым башында. 10 жылдан ордон болом дедим, 8 жылдан директор болдум, 2 жыл армия болсо 10 жылдын ичинде. Эми бул жетиштүү, кийин иштештик. Бир гана нерсе да, экинчи жагынан намыс. Уят кылбайын, экинчиден кыргыз иштей албайт деген намыска тийип калганда, кыргыз дагы иштегенди билет деп көргөнүш керек болгон. Ал кездеги бизде өндүрүш иштеген кыргыздар саналуу гана болгон. Бишкек шаарында мүмкүн союздук маанидегилерден 1-2 кыргыз болушубуз мүмкүн. Жергиликтүү министрликте бар болчу, башка жок болчу. Тарыхта бар беле ушундай кинафный фабриканын директору кыргыз болгон? Жок, тарыхта болгон жок. Сиз биринчи жолу. Мен биринчи жолу болдум. Ага чейин еврей болгон, армян болгон,
орустар болгон бардыгы, ага чейин кыргыз болгон эмес. Ошондуктан бул жерден эми бардык нерселер өзүнүн учуру менен келе берет. Ошон үчүн бул жерден андан кийин ошол жерде фабриканын директору болуп абдан жакшы кызмат болду. Жакшы иштеп жүрдүк. ЦКга иштегиле деп алды. ЦКга барбайм дедим, себеп дегенде мен айттым 196 деген сом мени канааттандырбайт. Менин орточо айлыгым 1000 сом деп. Ошондо директор кеновдун фабрики 1000 рубль алчу беле. Эми бул премиялар абдан жакшы болчу да. Оклад 350 Москвадан надбавка берет. Ошо менен премиальный бардыгы болуп туруп ошого чыгып кетет болчу. Азыркы акча менен бир 5000 доллардын тегереги, Эми ал кезде айтсак кандай десем, 60 тыйын болсо 1 доллар. 1 доллар 60 тыйын болчу. 50, даже ошол кез 48, кийин 62 тыйын болуп калды. Болот мүмкүн. 5000ден да көбүрөөктүр. Бирок эми ал кездеги нерсе окумуштуулук, аракет кылып, күнүгө жаңыдан инновация кылыш керек, рационализм предложение деп койчу. Бир нерсени оңдоп, ошону канчалык экономический эффект болсо, ошонун айлыктары кошулуп, ошо менен ошондой айлыкка жетчүбүз. Анда айлык алгандар так аз болчу, бирок бул Москвада окуп, кичине болсо дагы Ташкентте окуп, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз иштей албайт деген намыс дегенде, кыргыз деген нерсени жогору көтөрүш керек. Улут деген нерсени биз барбыз деп, ошондуктан барып окусаң мыктымын деген ташкенттиктер, Москвада окуган балдар менен сүйлөшсөң деле кыздар менен бизден эч кандай деңгээли жогору эмес. Бирок ошенткенде дагы баардык нерсени көз жетиш керек, аракет кылыш керек, умтулуу керек болгон. Эң негизгиси эмнеге ошондой стереотиптер бар болчу, кыргыздар иштей албайт? Стереотип деген кадимкидей басмырлоо, орусча сүйлөө, кыргыз эмессиң, сен кыргыз койсуң, ал бул деп ачык эле басым көрсөтүү. Ошол кезде келгенде Бишкек шаарында 19% кыргыз бар болчу. Кыргыздар келип иштейт, заводторго келип башка жакка да иштесе дагы каттоодон өтө албайт. Шаарда эгер каттоодон өтүшүң болсо, ошол бир тууганыкына келсең, 9,3 квадрат метрден жер болсо ашык. Ошол үй бүлө үйдөн квартирада же жерде. Ошондо гана каттоодон өтө алат болчусуң. Ошол каттоодон өткөндөн кийин туруктуу 5 жылдан кийин гана анан же батирге же жер алууга кезекке турчусуң. Бул жердеги өтө көп өзүңдүн жериңде, өзүңдүн шаарыңа барып катталбайсың. Бул ушундай шарт болуп калган. Бул баардык борборлордо ошондой шарттар болгон. Борбор өнүкпөш үчүн, өстүрүү үчүн. Союз боюнча. Союз боюнча. Анан эми Москвада такыр Москвага прописка кылуу өзүнчө кыйын болгон, каттоодон өтүү. Ошого жараша бул айтып келгенде эми кыргыздын ошол кездеги интеллигенциясы өнүгүү, техникалык билимге жетишүү баардык жагынан болгондо жаңыдан бүтүп ошол жердеги биздин балдар ошол кездеги бир эле мугалимдик болбостон, биз айыл чарбасы эмес, медицина эмес, техникалык бул аскерий кызматтарга, юристтика окуу боюнча, инженер, экономист, курулушчу болом, инженер технолог болом дегендер бул вузда окугандар Кыргызстанда жок болчу, негизинен сырттан окуп келчүбүз. Ошондуктан бул жердеги адистер жетишпей, биринчиден, экинчиден болсо бизде бир өзүнчө тенденция болгон да. Айыл жеринде келгенде айылда специалисттер жетпей, ошол жерде орустар, башка улуттар же башка региондор келгендер өзүбүздүн адистер келсин дегенде окуп келип эле инженер, зоотехник болгондор келип, совхоз, колхоз отурташып, шаарда отурташуу аз болуп калган. Шарт жетпейт, экинчиден орус тилин жакшы билишиң керек, иштей турган кызмат жок, канча дагы ылдый жактан айыл жай. Анан бул жердеги өндүрүш негизинен ошо билим берүү жагынан болгон, ошонун баардыгын алып келгенде ушул нерсеге алып келип отурганбыз да. Эми мен азыр өзүм боюнча анализдеп отурам, ошол кездеги окуган балдардын баардыгы азыркыдай. Мен Америкадан окуйм, сырттан окуйм деп мыкты окуган балдар же мүмкүнчүлүгү барлар окучу. СССР кезинде бизде мүмкүнчүлүк бар эле. Окууга, барууга. Техникалык вуздан окуп кетиш өтө кыйын болот эле. Биринчи курста окуп атканда начертательный геометрия деген болчу. Начертал, сдал, студентам стал деп айтчу. Анан экинчи курс окуп атканда сопротивление материалов деп койчу. Сопромат сдал, можно жениться дечу. Үчүнчү курсту бүтүп атканда теория механизм машин деген бар болчу. ТММ деп. Жакшы окуган балдар ТМА мечта болчу. Үчүнчү курсту бүтүп аткандар ТМА могила деп көп өтпөй калчу. Өтө көп. Ошол биринчи курста эле бир 30% кетип, тапшыра албай кыйналып, экинчи курс, үчүнчү курс. Эми 4-нчү, 5-нчи курс бул профилдик сабактар болот. Ал жерде негизинен жалпы техникалык билимди өтүп кеткенден кийин оңоюраак. Ошондой болуп, ошондой окуп бүтүп, окууну бүткөндөр көп окуй албай, ошол күчүнө жараша барып окуп ошондой кылышуу да. Ошондуктан техникалык институт бүтүп келген инженерлер бизде аз болгон. Мен энергетика дайындабайм, бизде бир политехник институт бар болчу. Бул политехникада бүт квоталар бар болчу. Ошол факультеттерге келгенде Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан, Казакстандан келип окучу. Себеп дегенде бөлүп берип, ушул СССР боюнча ар бир жерге специалисттер жеткирүү боюнча көп нерселер болгон. Бизде технология общественного питания деп койчу, бул тамак берүү боюнча, тамак аш боюнча.
Тажикстанда, Түркменстанда жок болчу. Бардыгы биз келип окуп, ушул жактан окуп кетишчү. Өзбекстанда келип окучу. Ина жели деген жок болчу. Аяка барыш. Иши кылып бардыгын алып келгенде кандай бир нерсе болгондо бул жерде калганда кооперация негизинде Советтер Союзу бүт барын дайындаган, окуткан. Мына бизде дагы барганда Оштогу пахта комбинаты, бул жакта кездеме комбинаты жаңыдан бала баштаганда бизде жөнөткөндө ошол жерден 15 ошондой балдар жөнөтүп 20, бүткөндө биз 10, 15 барса 10 бүтчүбүз. Ушундай ар кандай болуп калчу. Бирөөлөр кечигип калып, 1-2 жылга артта калып, ошондой бүтүп, окууну бүтүп келип ишке киришчү. Ошондуктан бул жердеги эми умтулуу дегенди айтканда бардыгы эле колунан мүмкүнчүлүк келип, тартынбай орус тилин билип, борбордук вуздарга центральный вуз деп койчубуз, баргандар аз болчу. Анын үстүнө ошол жерде борбордук вузга же барып өтүш керек, же бул жерде атайын тандоодон өткөндөн кийин атайын жөнөтүлчү. Ушул биздеги кесиптер жетпейт, ошондойлорго жөнөтөбүз деп ар бир жерден тандоо менен. Ошондо дагы мал кол ийрисине тартат деп мыкты вуздарга жетекчинин башканын балдары кетчү, жакшы тапшырсаң барып окуп келчү. Спортчулардычы, спортчуларды Эми спортчулар болгондо интернаттан келгенде ал кездеги интернатта бизге абдан жакшы тренер болуп калып, абдан жакшы. Эми интернат деген өзүнчө кандай деп айтсам, жашоо бул өзүнчө, бул өтө өзүнчө, бул түрмөдөй өзүнчө, бул өтө кыйын мектеп десем жаңылбайм. Ал жерде мушташа билишиң керек, өзүңө тура билишиң керек, же мыкты окушуң керек. Болбосо көз каранды болуп каласың. Ал жердеги ушундай тартиптер бар, мыкты болуп келип, анан жетишкенден кийин барып өзүнчө спорт менен заниматься этип, ошол жактан анан кийин звание алдык, бардыгы болот. Сиз 17 жашта мастер спорта по боксу. Эми ошондой болуп, эми бул жерге айтканда кийин эми мастерликти болду. Ал кезде ошол кандидат болуп, анан ошол кездеги биздин олимпиадада жакшы жетишкендиктерге жетип калгандан кийин кандидаттарды мастер деп СССРдан көп кишилер олимпиадада чемпион болуп, бокс боюнча антип калган жетишкендиктерди бир сыйрадан көтөрүп койгон. Эми кандидат деген көбүндө эле болчу. Кийин болду. Анан мунун бардыгы ушу менен акырын бардык жагынан аракет кылып көрүп жүрүп ушундай аракет кылдык. Эми чынын айтканда кандай, ал кезде өтө эле укмуш болуп кетебиз. Биз эми ал кезде профессионал деген жок болчу. Анан кээ бир күндөрү өзүңдөр билесиз, спортсмендер кээ бирде начарлар келип калат. Кийинкиге барсаң, укмуш болсоң дагы, сен мастер болсоң дагы утулуп каласың, кыйындар барып калат. Ушундай кыйын нерселер болот. Ал биринчиден эми мүмкүн ошол кездеги жакшы болуп калгандыр, бир учур болуп калган. Бирок ой болду. Олимпиадага башка жагына кеткенде ой болду беле, ушул спортко кетип калсам деген. Спортко кетем деген ой болгон. Мен 10 класс бүткөндө футбол ойнойм деп ойлогом. Мен ошол мектептин балдарынан республикага келип, каттасынан өтүп, ушинтип жакшы болуп, физкультурный калабыз дегенде, менен улуугум айткан, мээси жок, сен 25 жашкандан кийин футболисттин кереги бар, көчөдө алкаш болуп каласың деп. Ошонун баарын айтылып, ал кезде эми спортто эстирген 25тен кийин башка культивация жок болчу да. Профессионал деген, этнай мындай бизде жок болчу да. Ошондуктан бул жердеги окууну бүттүң, анан бүттүң, ишке кирдиң, каласың да. Же тренер болуп калышың керек. Тренер болсоң жок, анда болмаганда окубай эле кой деп, ушул агамдын направлениясы менен, жөнөтүүсү менен анан кийин ушундай центральный вузга тапшырып, ошентип Ташкентте текстиль институтун бүтүрүп келдим. Бирок өндүрүш тармагында иштеп атканда, начальник цех болгондо спорт менен машыгып турдуңуз беле? Ал кезде келгенде каяктагы спорт машыгуу, 3 смен график. Бир сменди тапшырсаң, экинчи сменге тапшырганга чейин 12 саат болосуң. Смен 3 смен. Эртең менен саат 7-те келет, 3-тө алмашат, 11-де алмашат. 11-дегин тапшырганча 1 болуп калат. Үйүңө барып уктап үлгүрбөйсүң. Жаңы үйлөнгөнбүз, балдар бар спортко дагы. Кийин анан начальник цех болгондо спорт эми бул мындай бокс эмес, башка жаган. Андан кийин эми кичине культивация болуп, модный болуп кеткен. Восточный борсун дегенде аны менен өзүнчө кылдык. Ал эми ал кезде жабык болчу өзүнчө. Жалпы баскетбол, футбол, волейбол дегенге катышып, өндүрүштө дагы бар болчу. Ар бир министрликтин биринчилиги болот эле. Ошондой спортторго катышып жүрдүм. Восточный единоборствоны эмнесин машыктыңыз? Эми контактный карате деметтик. Эми бул жерде ал жерде жалпысын алганда бардыгы эле жалпы болчу. Кийин биз билип анан үйрөндүк да. Ага чейин жалпы эле койгулап, жөрмөлөп, колдордун бүт баарын жанчып ошентип үйрөндүк да. Бул канчанчы жыл? Бул эми 76-жыл баштап 78-жылдар ошентип. 76-78 СССРде каяктагы карате? Жок, ал кезде запретный болуп, ошол кезде жаңы келип аткандар болчу да. Бул жерде Эсен Исмаилов эминткенде окуп калып, бул Дунгандан үйрөнүп келип, атасы билип, кийин ошол кезде Кытайга барып, бул машыгуунун көп нерсесин көрүп келген. Жолдош катары болуп, ошондон профилировать этип, кийин директор болуп калдым, спорт залды берип буларга убактысы менен. Ошол жерге келип машыгып. Эми чынын айтканда өндүрүш киргенден кийин
кызмат өскөн сайын убакыт болбойт. Начальник цех болгон 3 смен авария болуп калса кете албайсың. Бизде күлүп койчубуз, начальник цехтен өткөндө күн көрбөстөр деп койчубуз. Биринчи смена 7-де башталат, 6:30-да келесиң. Кечки смена 11-де алмашат, 11:30-да, 12-де бир дүйүн кетесиң. Ошону менен күн көрбөйбүз деп. План өтө катуу, жетпейт. Дем алыш күндөгү айласынан кошумча смена чыгарып, планды аткарчубуз. Өтө кыйын кез болгон ошол кезде. Бирок кыйын кез болгон менен бир сезим, патриоттук ушул болуу, биригүү, өндүрүш, ошол интернат, вуз бул коллектив дегенге көндүрүп койгон да. 16 жыл өндүрүш. Ошондуктан мен азыркыга чейин калып калганмын. Кантсе дагы келип иштеген жерден коллектив болуш керек, коллективге сөзсүз боор болуш керек, ошого жетишкенине сүйүнүш керек, кемчилик болсо кайгырыш керек, мамлекеттүүлүккө иштегенде мамлекет үчүн иштеш керек. Көтөрүлүү деген сезим, ички сезим калып калган. Өндүрүш тармагына азыр кайталык, бирок ушул карате темасын жаап койсок, анда сиз Фрунзедеги эң алгачкы каратисттердин бири турбайсыз. Жок, мында булар баштагандардын ичине кичинеден неметкенбиз, муну өзүнчө культивация, ар ким өзүнчө алып барган культ. Мен уже ал кезде инженер болуп калгандай, начальник цех. Буга дайым бара албайсың да. Өзүң үчүн ал жерде, бокс канткенде дагы профилируешь да. Алганда болсо дагы уруу техникасы бар. Карате келгенде мындай башка адамдар аябай көп келди болуш керек, Көп келип, абдан кызыгуу көп болгон. Бирок залдар жок, подвалдарда ар кандай болуп, шарт жок. Жашыруу, бир көздө өтө эле мындай катуу текшерүү деген бизде болгон эмес, бирок ошентсе дагы ошол кездеги кыймылдар өзүнчө болгон да эми. Ошол кезде өзүнчө кылып, Орто Азия боюнча чолугуп, инструктор келгенде показательный бой көргөзгөндө ошол жерден черный поезд берип, ушундай кылып, ушундайлар болгон. Анын баардыгын эле мен мындай бир жаатына кетип калгандан кийин, өндүрүш, бул кызматкерчилик кетип калгандан кийин жооп бериш керек. Ал балдар мына эсенсиз, булар өзүн спортко багыттап койду. Тигилер өзүн багыттап койду. Нарын айып дагы ошого багыттап, бул ишин таштап, аспирантураны таштап коюшу менен машыккан. Бул өзүнчө кызык нерселер да. Анан тренерликке барыш керек. Тренерлик кантип барасың? Иштен кете албайсың мен. Алар кишилер журналист, анда кичинеси дагы убактысы бар. Менде 3 смен эч качан күн көрбөс убакыт болгондон кийин ага болбойт. Ички кызыгуу дүйнөдө, бул ички дүйнө болгон. Кинафтный фабрикадан бирок сиз анан Свердловский райисполкомго төрага болуп кеттиңиз. Райисполком азыркы жаштар билбесе, бул азыркы акиматтын аналары. Акимат эле деп коелу. Райисполком дегенде биринчи секретарь деген болгон. Аткаруу комитети, райком партиянын. Ошол жерде болгондо бул кандай болгон эми? Ошол жердеги мен баргым келген эмес, ошол кезде эле внештатный инструктор ЦК болчумун мен. Ошого карабастан анан райкомдун председатели болуп дегенде өндүрүшчүлөр чогулуп, орустар бар, бардыгы бар. Ошо Свердловский район ал кезде промышленный район болчу. Абдан өндүрүшчү район, анан балдар келип айтып калды. Зачем приходят какие-то партийно советские комсомольский работник келет? Биздин арабыздан давай өндүрүшчү сен бол, ал бул деп атышып, анан кийин койсоңорчу, эмне кылам десем болбой. Анан альтернатива коюп калды. Бул эми 90-жыл. Кыргызбыз деген перестройка уже мындай. Кыргызбыз деп койгон. Жеңилирээк. Перестройка эмес. Кыргызбыз деген чоң нерсе көтөрүлүп, эгемендүүлүк болуп башталып, жүрүш башталып калгандан кийин анан эмне үчүн кыргыздар болбош керек деп ошол жерден альтернативный негизинде коюп, экинчи секретарь коюп, экинчи секретарды утуп алганмын. Альтернативный негизде анан кийин председатель райисполком болуп калдым. Ал жерде иштедик, ал жердеги эң кыйын кезде келдик, себеп дегенде эл көтөрүлүп, эл жарылып, жер талап кылып, оштогу 90-жылкы кыргыздын кандай деп атсам, эң турмушундагы начар көрүнүштөрдүн бир туура эмес болгон нерсе. Бул кезде СССР киришип, кыргыздар деп өзбектерди кысып атат деп, кыргызга кысым көргөзүп, ошол кездеги эл аралык өтө чоң көйгөй болгон, көйгөйлүү эң чоң көйгөй болуп калган кыргыздын анын үстүнө туура эмес чечилген маселелер болгон ал жерде. Ошондуктан эмне үчүн кыргыз боло албайт, кыргызга жер беришибиз керек деген. Жана мен айтып кеттим, Бишкекти үй алуу деген ошо мүмкүнчү эмес болгон деп. 18-19% кыргыз деген кандай ойлосоңор борбор шаарда. Ошондуктан бул жерден алып келип, ошол кезде биз чечим кабыл алып, анын үстүнө ошол жердеги биринчи демократиялык кыймылдар башталып, кыргыз тили дегенде биз Советтер Союзундагы 15 союздук республиканын ичиндеги акыркысы болуп кабыл алдык. 1989-жылы. Ошондо дагы ошол жерде алып атканда национализм, шовинизм, распад союзу болот деп ар кандай киришип, СССРдин талкууларында кабыл алынып, ошол жердеги Раматылык Абсаматов Васильевичтин чечкиндүүлүгү биринчи секретарь болчу. Ал чечкиндүү эмес дейт. Чечкиндүүлүк болсо бул маселе кабыл алынбак эмес. Ошондуктан кантсе ал кезде
Бул азыркы айтып аткан премьер-министр, кабинет министринин эчтеке чечиши эмес, ал кезде ЦК чечкенде гана чечилчү. Ошол кезде чечилген болгон, ошондой кылды. Экинчи жагынан ошол боюнан жер берилип кеткенде талаш болуп аткан кезде келип калдым. Ошол жерден аткаруу комитетинин төрагасы деп коет, депутаттар шайлашты. Райисполком деп коет, азыр акимчиликке. Келип, ошондо биринчи келип кыргызбыз, кыргызга умтулуу дегенде кыргыздарга жер берүү маселесин чечүү деп ошол жерде биз ойлогонбуз. Ушу Бишкек шаарында 75 миңдей киши үйгө муктаж деп туруп 75 миң гектар 75 миң кишиге жер бөлүп бергенбиз. Ошол жер бөлгөндө дагы өтө чоң маселелер коюлуп калган. Себеп дегенде 5 жылдык стажы жок, 5 жылдык туруктуу каттоосу жок Бишкек шаарында берилбейт андаймын дегенде ошондо 3 жыл Бишкекте жашаса жер берүү деп 3-курсту бүткөн студенттерге чейин биз жер бергенбиз. Мыйзамды Жер бергенбиз. Жок, ошондой чечим кабыл алынып, ошону менен биз мыйзам өзгөрүү эми бул жердеги шаардын өзүнүн жобосу болот да. Ошол шаарда бекитилип калган жобо боюнча берилет да. Өзүңөр билесиңер, ар бир нерсенин өзүнүн жобосу болот. Азыр деле шаарда кимге жер берилет, кимге жер берилбейт, кандай үй курулат, батир кандай берилет деген нерсе болгондо ошондой катуу жоболор болгон. Бузулгус бул мыйзам ченемдүүлүк эмес. Ошондуктан ошол жоболорду ордуна келтирип, ошол жердегилерге берип, анан ошол жерден биринчи Советтер Союзунан кайрадан канча сын болсо дагы бүт кредит алып келгенбиз. Ошол кредитке кургула деп ким кургандар жакшы болду, көбү кредиттен коркуп албай койгон. 75 миңден баштап 150 миң сомго чейин ал кезде алга укмуш үй салып койсо болот болчу. Ошондой кылып 75 миң жерди бөлүп берип, ошолорду каттоодон өткөрүп, канча талаш тартыш ар бир ошол райондо комиссия менен жер маселелери боюнча алып келип, анан ошол жердеги балдардын баарына бергенбиз. Эми көбү вуздуу сатып кетти, мындай болду, андай болду, бирок жер берүү процесси ошондон кийин келип анан бизге бүт баардыгы келип, анан Бишкектин тегерегиндеги азыр 30дан ашык конуш болуп кетпеди. Мунун баардыгын жер алып отурукташканбыз. Биз биринчи бергенде чечим болгондо биз катуу турдук эле. 10 сотуктан берилсин, бул эки муунга атасына баласынын үйү болот. Анан кийин канткенде дагы азык-түлүк программасын чечүү боюнча дагы короосунда кылат деп чоң маселе болгон, бирок тилекке каршы биздикилер ал кездеги совет министр деп койчу чечпей 7 сотуктан бергенбиз биринчи. Кийин анан 5 сотуктан боло баштады. Ушул жерде дагы берип, мына мен Свердлов районунда 19 миң кишиге участок бөлүп бергем. Негизинен ал жерде айтканда кыргыз улутундагылар алган, эми башка улуттар да бар, азыраак. Уйгурлар алган, өзбектер кичине отурукташып, ал кезде уйгурлардын дагы көбүнүн туруктуу каттоосу жок болгон. Көп маселелер, социалдык маселелер чечилбей, Кытай менен карама каршылык, уйгурларды учетко алуу, куугунтуктоо болгон, андай мындай көп нерселер болгон. Анан келип отурукташып, анын үстүнө шаардын тегерегиндеги келгендер аз болчу. Бир депортация болуп келген башкалар болсо шаардын сыртындагы райондорго отурукташып калып, бул маселелер болуп, ошол боюнча жердин негизинен мына Оштогу чыккан эң чоң кыргыздын көйгөйү. Бул кыргыз элинин даже мындай трагедиясы десем дагы жаңылбаймын. Канча адам жок болуп, канча жетишип өсүп келе жаткан балдар жок кылышты. Туура чечим болгон жок бул жерден. Бул жерден Россия киришип, ошол кезде атайын бизге Бишкек шаарына болсо Красноярскийдин омону келген, Ошко болсо ошо тилекке каршы Псковский деп коет, Псы деп коет. Ошолор келип өтө көп элге начар мамиле кылган, тил табыша алган эмес, өзбек кыргыз деп бөлүнгөн көп нерселерди бул жердеги туура чектөө болбой калган. Эми мунун баардыгы ката, бирок бул катаны болсо дагы биз тарыхты сөз түрдө катуу мына силер келип атсыңар, ушундай кылып ачып кетишибиз керек. 30-жылды жазсак кемчиликтер, мен ойлойм азыр жазса болот. Эми ал кишилердин көбү өтүп кеттик. Бул эми ошол кездеги кандай десем, ички дүйнөдө кабыл алуу, жүрөгү ооруу деген ушул сезимдер алыстадык десем болот да. Эми кандай болсо дагы бул жаңы тарыхыбыздагы болгон ошол жердеги кемчиликтерди жазышыбыз керек. Укмуш болуп кеткен мамлекет жок, кемчилиги жок эл болбойт, кемчилиги жок мамлекет болбойт, жаманы жок эл болбойт дейт. Ошондуктан ар бир эле инсандардын жаманы боюнча, өзбек улуту боюнча 10 жыл болуп кетти. Бул нерселерди биз тарыхка катуу сабак кылып алышыбыз керек. Экинчи жагынан биз кыргыз дегенде патриоттуулук менен, ошол кыргыздын акыркы тилин кабыл алдык. Өтө эле меймандостук менен, кеңпейилдикти, айкөлдүктү токтотуп, жок дегенде түз көз караш менен, сабырдуулук менен, сындоо менен, ойлонуу менен кеңештирип жакшы чечимдерди кабыл алып өнүгүүбүз керек. 91-жылы сиз анан өндүрүш министрлигине биринчи орун барсагыр болуп кеттиңиз, анан министр болдуңуз.
Ошол өкмөткө ким чакырды сизди? Өкмөткө чакырганда бул кезде бүт бардык министрликтерди бекитип, союз таркап, тоступ болоң болуп атканда, чынын айтканда мен Свердлов районунда кантсе дагы 1 жылдан ашык ошол жердеги райисполком болуп иштеп калдым. 16 жыл өндүрүштө иштегем, кетип келген эмес. Анан кадр саясаты ушул жака баруу керек, анан кийин өндүрүшкө өңдөө керек дегенде бул жерде биринчи ой бул жердеги жеңил өнөр жайын, жергиликтүү өнөр жайын быт деп коебуз. Бул жердеги министерство быты бар эле да бизде илгери. Бул караган ошолордун баардыгын бириктирип бир министрлик кылабыз деп ошол жерге келесиздеп анан ошентип атканда анан жогорку кеңеш келди, ал министрликти жок кылып бизде 21 СССРдык профилдик министрликтердин ишканалары бар болчу да бул жердеги союздагы заводдор. Анан ошону бир өндүрүш кылабыз деп анан ошол жерге биринчи орун басар болуңуз деп. Болдук, анан ошол жердеги өндүрүш сактап калалы дедик. Андан кийин министр болдук. Чынын айтканда өтө кыйын кезде иштедик. Бул Советтер Союзу кооперация болуп калганбыз да. Бири-бирибизге берсек, ушул өзү айткандай шкафты курулса, энеги бир жактан, туткучу башка жактан ушундай кылып туруп бүт кооперация кылып бири-бирибизге байлап койгон болчу. Советтер Союзу өнүгүүсүн. Андан кийин бизде мынабу согуш жылдарында болсо биздеги уран табылып, уран кеткенден кийин мынабу Майлоосудагы электролампа завод, шариковый уручка чыгара турган ар бир жердеги промышленность болгон жердеги ошол жердеги кооптуу промышленность өндүрүштүн баардыгына орундар кандай ишканалар курулуп, ошентип бизде биринчи болгондо формироваться этип бүт баардыгы болуп калган. Мына бизге эч кандай кереги жок. Фрунзе заводу бүт СССРга пресс-подборщик чыгарчубуз. Бүт СССРга чыгарчубуз. Андан тышкаркы бүт соцстрандарга, Варшавский договорго, Финляндияга чейин, Вьетнамга чейин берчүбүз. Мына завод Ленин азыр болуп атат. Бул завод Ленин деген болсо бүт Советтер Союзуна патрон чыгарчубуз. Эң негизгиси бул биздики испытательный ушул жерде өтчү. Сыноо бизден өтчү. Экинчи жагынан бул завод Ленин бул жерде турган билинбеген менен бүт дүйнө жүзүнө же СССРга ошол патрон чыгара турган линияны чыгарчубуз автоматикалык. Бул өтө мыкты өндүрүштөгүлөр болчу. Кыргыз электр двигатель болчу, Чаж электромаш деген болгон. Бул жердеги баарын айта берсек кыргызчага сразу которуш кыйын. Чоң моторлорду, кичине моторлорду баардыгын өтө көп нерселерди мына примерно азыр ЭВМ деп жүрүп атабыз. Бул бүт баардыгына жана БТРдин команда пункттарына управление панель чыгарчу. Эми өтө өндүрүш жакшы болуп, жеңил жай баардыгы өндүрүш өсүп, ошондукенден кийин кооперация токтоп калып биринчиден, экинчиден болсо товарды албай, үчүнчүдөн болсо бири-биринин эсептөө, взаим расчет болбой өтө кыйын нерселерге туш болуп калганбыз. Анан ошол кезде биринчи жолу сезгенбиз, биз союз кетип атат. Союз кеткенден ошондо биринчи бизге жетпейт экен, майлоочу күйүүчү заттар жетпейт экен, бул жетпейт экен, ал жетпейт экен ошондо билгенбиз. Буга чейин кооперациянын негизинде ал тургай биз өзүбүздү тамак аш менен да камсыз кылганга мүмкүнчүлүктөр жок. Союздун кызыкчылыгында иштеп калганбыз. Ошондой болгондон кийин анан биз өзүбүздүн өндүрүштү ордуна коюп, Кыргызстан эмне кыла алабыз, кандай өнүгө алабыз, кантип өзүбүздү камсыз кыла алабыз, экспорт менен импортту кантип оңдой алабыз деген чоң маселеге келип, ошолорду чечип, ошондой кылып иштегенбиз. Эми 91, 92, 93 билесиңер, бул менчик текшерүү кет дегенде баардыгын ташталкан ал тургай трактор дөңгөлөгү чейин бөлүп албадыкпы, сеники бул, меники бул деп. Ташталканыбыз чыкты. Бирок ошол кезде мен министр болуп жүргөндө жогорку кеңешке кайрылганмын, айтканмын ошол жерди бөлүп атканда, жерди бөлбөгүлө. Жерди берсек, мамлекетти башкаруу кыйын болуп калат. Өндүрүш объектинин астындагы жер. Бир эле эмес, бүт баардык айыл чарба жерлеринде баарыбыз бөлүп берип койбодукпу. 25% резерв калтырдык деп туруп, фонд бөлүштүрүү фондусун деп калтырдык деп ошону калтырып койдук. Бирок тилекке каршы ал сактап калуу, бөлүштүрүү деген, өнүгүү деген фондусу жок болуп азыр анын баардыгы таланып кетти. Бир 12% калдып атат 25. Бир айтат 9 дейт, билбеймин азыр. Айыл чарба жерлери кетип калды да. Бул үй курууга, башка нерсе, көп нерсеге кетип калды. Ошондагы баарын убагында кылбай, мына азыр өзүчө айтканда, мен ошол кезде айткам, бир жердегилер 1 гектардан жер алат, бир жердегилер 1 сотуктан жер алат. Ал туура эмес. Кыргызстандын фондун калтырып, мүмкүнлүгү өнүгүлүүсүн деп. Мына азыр Чүйрөндө биздики 8000 гектардай жер бар деп айтышат. Жалпысын айтканда. 500 000 дешет азыр. Эгер мамлекеттик болсо, биз бир айыл чарба продукциясын өнүктүрүп, экспортлоого мүмкүнчүлүк салат эле. А биз кантип кылабыз? Мен жөн эле айтып коеюн, бизнесте жүрдүк, ошол жардам беребиз деп тааныштар айтканда айтты. Азыр ал тургай Алматага дейт. Бир жылда 100 000 тонна поставка менен 100 000 тонна каяктан табам? Ошондуктан кичинекей берген менен биз азыр органикалык нерсени, объем чоң болуш керек биринчиден. Экинчиден бул органиктан нерсени берип, биз болсо
бүт башка продуктун алып келип атабыз. Бул Кыргыздын келечегине балта чаап турган нерсе. Ошондуктан бул жерден дагы азыр азык түлүк коопсуздугун карашыбыз керек. Көп нерселерди биз карап чыгыш керек. 91-93-тө сиз министр болуп жүргөнүңүздө мындай эң маанилүү кайсы чечимдерди кабыл алдыңыз? Эң маанилүү чечим деп коеюн, биз биригип туруп биринчи жолу Кыргызстандын өндүрүшчүлөрү жөнүндө колдоо жөнүндө Акаев менен чоң жарлык кабыл алганбыз. Экинчи бул жетишкендик, ошол жердеги сүйлөшүп атып министрлер Назарбаевдин алдында Караганда чогулуп, шериктеш мамлекеттин министрликтери айыл чарбасына карабастан баардыгыбыз биргелешип, баягы кездеги кооперацияны ордуна келтирели деген экинчи бул чоң чечим болгон. Бирок Казакстан менен эки эле өлкө болот. Жок, Казакстан эмес. Шериктеш мамлекет дегенде бул жерде Россия келген, Беларусь, ал кезде Украина бөлүнө элек, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан бардыгы. Бул чынын айтканда 3 союздук мамлекеттен башкасы, Латвия, Эстониядан башка бардыгы, Грузияда келген, Армения, Азербайжан бардыгыбыз келип, ошол жерде өндүрүшчүлөр сүйлөшүп, өндүрүш министрлери кооперация кылалы дегенге макул болгонбуз. Бул тилекке каршы ар бир эгемендүү маселе болгондо өзүнчө кыйынбыз деп, Россия өзүнчө кыйын, Беларусь өзүнчө кыйын, Казакстан деп канча дагы майда мамлекеттерди көңүлгө албай, демек кагазда эле кагаз жүзүндө калып калды. Анан кийин өндүрүштү айтканда, мен өндүрүштөгү эң катуу ушул маселени неметкенде, канткен дагы ал кезде өндүрүш министрлигине ал кезде энергетика да кирчү. Ошол энергетиканы эми бул жерден эми бул мактанбайын, энергетикалык коллапстан, энергетикалык жоопкерчиликтен сактап калдык десек, ошол жердегилер жаңылбайм. Кийин да биринчи вице-премьер болгондо ошол кездеги Шамалды Сай менен Ташкөмүр ГЭСи бүтпөй калган, ошону бир дагы инвестиция албай, ошондон биринчи иштелип чыгып аткан кошумча электроэнергияны чоң баада сатып, биздикинен 5 эсе, 6 эсе, 10 эсеге чейин кымбат сатып, Өзбекстанга, Казакстанга ал жетпей, ошону менен биз Шамалды Сай менен Ташкөмүр ГЭСин куруп бүткөнбүз. Бул өтө чоң маселелүү нерсе, энергетика кирген. Экинчиден, энергетиканын баардыгы мындай кылып, ТЭЦ жакшы карабай, энергетика этип кылат дегенде абдан катуу кылып, бир кулак кылып, ошол кездеги эң мыкты киреше берип турган Кыргызстанды сактап калган энергетика сектору болгон. Бул жердеги ошондой камсыз кылып, биз ошол кездеги жоготууну 11%ке чейин түшүргөнбүз. Бирок анан кайра приватизация. Кийин эми ал мындай дем, бул өткөл заман экен, ошол кездеги туруктуу сүйлөгөн, коркпой, аракет кылган кишилерди, чечкиндүү кишилерди жактырбай калат экен. Ошол керек болгон кезде колдонот, андан кийин мунун кереги жок деп түртүп коет. Ушул жерлерден дагы көп нерселерден мүчүлөштүк биз. Ал тургай мына өндүрүш министрлигин жок кылып койдук. Бул эмне деген? Бул өндүрүш болбосо кандай болот? Аскар Акаев менен жанагы менчиктештирүү боюнча жана өндүрүш боюнча катуу кармаштым дедиңиз, бирок ага карабастан сизди министрден первый вице-министрге түрттү, туурабы? Түртмөк тургай зордоп койду десем да жаңылбайм. Эмнеге? Кандай болду, айтып берсеңиз? Мындай да, бул жерде алып келгенде тил табыша албагандан кийин өзүнчө мындай өндүрүштө өсүп, анан интернат тарбиясы бар, өзүмдүкүн бербейин. Андан көрөкчө мамлекетке ушул мен кемчилик кетирбейин, кетирип калайын, өндүрүшкө кетип калайын, өзүмчө жеке ишкер болуп кетейин дегенге чейин мен ушу ойлонуп кетсем деп калганмын. Анан ошол кезде мен айттым, Аскар Акаевич, өндүрүштү колдобой атасыз, минтип атасыз, менчиктештирүү кетирип атасыз. Анан мен кантип биринчи вице-премьер болом барып, өндүрүш күрөтөбүз дейсиз. Карайсыз дегенде ошол жерден анан сөз болгон. Ошол сөздө дагы өтө кыйын кездер болуп, анан биринчи чакырганда мен айткам, мен иштебейм деп айткам. Ал кезде премьер-министр, орун басарлар, жогорку кеңеш менен иштеш керек. Мен көбү менен келише албайм. Кет дейт, мен айтам, арызым даяр, бүгүн кетирип кое бергиле, мен макулмун деп. Анан ошол жерде Аскар Акаевич биринчи жолу айтканда мен макул болбой койгом. Анан экинчи жолкусунда менден сурабай эле указ болуп калыптыр. Указ менен анан кийин биринчи вице-премьер бизде майда улуттук валюта киргизди. Мен ал жерде июльдө бардым. Июнда бардым да. Ошол баштан баштап биринчи келгенде эле биздин инфляция кетип калыптыр. Ошол биринчиде бизге сомду киргизгенде кол койгондо 3 эсе өзгөрүп кетсе, Кыргызстан банкрот болот дегенбиз. Ошол кездеги $1 4 сом болгон. Мен келгенде 11.9 болуп кетиптир, кийин 17ге чыгып кеткенден кийин кайра алып келип ошону ордуна түшүрүп, улуттук банк менен баарыбыз киришип атып, ордуна алып келип, кредиттерди көп бербей, баарын алып келип, баалуу кагаздарды көп чыгарбай, баалган сайын баалуулук канчалык кетире берсек, ошончолук инфляция кете берет. Эми бул сомду киргизгенибиз дагы инфляция деген 1000 деген процентке чыгып кеткенден кийин көз каранды болуп турбай деп биз кылдык, бизден кийин башка мамлекеттер кеткен.
Анан ошол мамлекетти биз улуттук валютаны киргизгендеги эң нерсени бул шериктеш мамлекеттерге де кол коюлган, кол болгон. Жобо болгон ошол жерде, жободо жазылган. Ким кире турган болсо, кайсы мамлекет улуттук валюта киргизген 6 ай мурун маалым бериш керек, маалымат бериш керек, маалымдаш керек деген. Биз антпестен 1 жылдын ичинде министр болгонбуз, эми ошол кезде баардыгыбыз кредиттер, кооперация боюнча, мүмкүнчүлүк боюнча карызга алып топтоп, товарларды сатпай ушул биз даярданганбыз. Анан ошол жерден анан кийин улуттук валютаны киргизгенбиз. Улуттук валютаны киргизгенден кийин биздин четтегилер блокада кылып койгон. Анан күзгө келгенде темир жол жаап коюп, сууну өткөрбөй, бири-бирибизге мамиле кылбай, чек араны жаап, кантип тырмактай мамлекет Кыргызстан силер улуттук валютаны киргизип аласың деген. Бул жердеги Россия башкалар туруп, ошонун баардыгы менен сүйлөшүп, бул жердеги чечкиндүүлүк, өткөрүлүк керек, көп нерселер болуп, Россиядан ошондо биринчи кредиттер алып, 150 миллиард алып атсак көп бул акча десем айтып аткан ошондо жердеги премьер-министр Стеминов Гайдар болуп, биринчи вице-полковник Гайдар ошону сүйлөшүп алганда айтканда, скоро мы девальвация получилась, 3 берем, а сеники 150 миллиард, 150 миллион сом болуп катат, копейки. Деп ошого чейин алып, ошого акчага дагы биз алып келип, шахтерлорго, ичинде иштей турган вагондорго ичиндеги шаймандарын алып берип, бүт кредиттик мүмкүнчүлүктөрдү алып келип иштегенбиз. Ошентип туруп биз улуттук валютаны киргизгенбиз. Улуттук валютадан кийин ошондой кылып бизге тосуп, жолдорду тоспогондо биз сууну токтотконго чейин болгонбуз. Өзбекстанга суунун көлөмүн азайтканга, суга токтоткон кезде биз тараптан турганбыз. Казакстанга электр энергиясын бербей, биз дагы жабал деп суу бербей, бизде Орто Токой менен кантсе дагы Киров суу тактагычы кетет. Андан тышкаркы биздеги ошо Токтогул каскады менен келгенде Казакстанга келет. Бул ошо Токтогул каскадындагы суу сактагычтардын биринчи эле гидроэнергия эмес. Бул жердин негизги максаты кошумча айыл чарба жерлерин болгон. Бул 900 миңдей гектар Казакстанда өздөштүрүлгөн, 2 миллиондой гектар жер Өзбекстанда өздөштүрүлгөн. Ошондуктан сууну сактап калып, убагында берүү, кыштын күнү жетпей аткан кезде, ал жерде кыштын күнүндө сууну топтоп, суу азайганда булар ошол кездеги ГЭС эмес, ГРЭСтер болгон. Ошол ГРЭСтерди иштетип, газ менен иштетип, Ангренс ГЭС, башка ГЭСтер алып, Казакстанды кылып, ошентип туруп, биз аларды электрик алып, кантсе дагы рационалдык кулданууга барганбыз. Бардык область дегендердин бардык атка минерлери көп болгон, көбү түшүнбөй ошол жерде көп чечимдер шашылыш түрдө кабыл алынып кеткен. Кызыкчылык болуп менчиктирүү дегенде бөлүп алабыз деп бардыгы ой болгон, бөлүшкөн. Бирок тилекке каршы ал 2-3 жолдон бөлүштү, азыр кайтарып болуп атат. Мунун өзүнчө боло берет го. Ошондо айткан промыш предприятие, коркпогула, сактап калгыла. Эгер оборудование консервация кылып коелу деп бүт бардыгы макулдашылган, бирок тилек каршы өткөн сайын ар кандай болуп, жетекчилер келген сайын эң бийик жетекчибиз мындай өндүрүш тармагына көп маани бербей койду деп айтсак болобу? Анткени эми түшүнбөйт, может быть, өзүнүн тармагында билет. Башка жетекчилер. Бул жердеги эң биздин өзгөчөлүк болобуз, кемчилигибиз дагы бул, жетишкендигибиз деп да айтсам болот. Бүт бардык мамлекеттер, коңшу мамлекеттер, Россия бардыгылар мурун партияда иштеген, мурунку жетекчилери калып калган. Алар канча дагы системаны билген. Ошол жердеги системаны башкаруу, кантип алып кетүү болуп, мамлекеттин кандай жетишкендиктери бар, мүмкүнчүлүктөрү бар, кайсы жерден кантип оңдоп кайтса болот мүмкүнчүлүк дегенден баардыгы калып калган. Бизде гана демократ деп туруп биринчи кирде өткөрбөй коюп, Аскар Акаев демократчы болуп келип, ал киши окумуштуу, көп нерсеге ишенген. Окумуштуу деген эми окумуштуу менен журналисттер эчтеке жооп бербейт да. Булар айтып кое берет, кете берет, сөздү кармай албайсың. Ошондуктан эми болбой калыптыр бул эксперимент дегендей. Журналисттердики биз айттык, көргөзүп койдук, эми кемчиликти тапса качан болсо болот да. Же мактап койсоңор ошол ойдон кете берет. Бизде эми бирөөнү баатыр кылабыз десеңер, ар жагынан мактасаңар эле эртеги жаман кишини деле баатыр кылып коебуз. Ошон үчүн бирок ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бар. Жок, жоопкерчилик эми бар. Эми жоопкерчиликке бизге тартылган кишилер боло элек. Муну айтып кетишибиз керек. Менин максатым мындай эмес, жоопкерчиликке тартып бирөөнү камап соттоодо эмес. Бул сабак болуш керек. Катуу мына сен ушунча журналисттердин ичинен биринчи жолу келип ушундай ички өндүгүү, өзгөрүү кандай болгон деген нерсени берип аткан сенсиң, Семетей. Биз буга чейин айтып келе жатам, ушул мен өзүм технар болгонсом да канча мынча мамлекеттин жетишкендиги боюнча тарыхты билип жүрөбүз. Байыркы тарыхыбыз деп дей албай атабыз, ортоңку тарыхыбыз жок, жаңы тарыхыбыз такыр жок. Бири-бири талкалап, жамандап, айдап атабыз. Эми буга элдин күнөөсү жок да. Кандай болсо дагы тарых, канчалык кыйшалыштар, мүчүлүштүктөр болсо дагы, ушул кездеги азап, тозок болсо дагы, биз тарыхты калтырып жазышыбыз керек. Бул бизге сабак болуп калыш керек. Бирок биз жазгыбыз келбейт. Бирөөнүгө бирөөбүз тийишип коебуз, бирөөгө бир нерсе алып коебуз. Андай эмес, бул тарых
кечирбейт, тарых тастыктайт. Ошондуктан биз көргөзүп коюшубуз керек. Мына сен ушуну сурап атканыңа мына азыр ар бирине даярданып келгенсиң го, атайын сурап атасың. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жердеги нерсени тартынбастан, бирөөгө деп интип койбош керек. Мамлекеттик жетекчилер көп болгон, биз кыйынбыз дейт, бирок ошол кыйын кезде эмне кылып койгонун айтса жакшы болмок. Эми сиз ошонун түзмө-түз күбөсүз да. Көбүнө күбөмүн, көбүнө каршы болдум. Мындай айтканда диссиденттагы мамлекетке каршысындагенге чейин да барышты. Эми кызмат беришкен жок. Жүрдүм, андан эмес, бирок өзүмдүн оюман кайткан жокмун. Кызматка алданган жокмун, барган жокмун. 2002 жылы первопроходцы на словах деген жазып турсуз. Сиздин авторский статьяңыз экен, макалаңыз. Ошол жакта орус тилинде экен, орус тилинде окусам. В 1994 году, будучи первым вице-премьером, я вынужден был пойти на депутатские выборы, так как не мог нормально работать. Давались невыполнимые поручения, во многих вопросах не находилось общего решения. А характер у меня такой, старался всегда прямо высказывать свое мнение по тем или иным позициям. Ушул колдон келбеген тапшырмаларды берип атат, ишке ашыра албаган тапшырмалар берип атат деп айттыңыз. Эмне тапшырма эле ошо? Мындай да, кыргыздын бир жакшы макалы бар. Шайлоо шайтандын оюну деп. 94-жылдын эмне болуп атат акырында жазып атам муну. 94-жылда 95-жылы шайлоо болду. Ооба. Февралда билесиңер. Кичтүү кишилерди эч кандай шайлоого жеткирбеш керек. Бирок жеттиңиз го. Шайлоого жеткирбеш керек. Мен ошол шайлоого кеттим. Себеп дегене талаш тартыш болот деп калган. Ал жердеги чоң маселелер бар. Эми бул жерде айтканда түндүк түштүк деген маселеси күчтүү азыр деле айтыла берет, аны эч нерсе кыла албайбыз, токтото албайбыз. Бул бизде бир тоо бөлүп койгон, бирок кыргыздын 40 уруусу бардык айыл өкмөттөргө чейин бар. Ошол жерде келгенде өсүп келаткан кадр, эртеңки премьер-министр, бул андай тартыш, кийинки кезек, үчүнчү кезек көп нерселер болот. Ошондуктан мен атайын депутаттык кетирип, эл өкүлдөр жыйынына барып, бул сессиялык иштей турган, мен өзүмчө жеке болуп кызматка кетем деп Россия менен Казакстан менен сүйлөшүп, казыр Росветмет деген объединение түзө турган болуп калганбыз. Эми муну айтканда аткарылбай турган тапшырма эмне дейт? Мына айтат да, бүгүн муну аткарасыз, эртеге мындай болуш керек дейт. Андай болбойт да. Мисалы үчүн. Мисалы айтат, бүгүн нан жетпей атат, эртеге нанды алып келесиң дейт. Кантип мен нан алып келем? Бизде ресурс болбосо. Же айтат, өндүрүштү эртеге жандырасын, мынанча өндүрүш чыгарасын. Эгер ал болбосо, ага кредиттик мүмкүнчүлүк керек. Ошол болуп аткан чоң бирикмелерди камсыз кылыш керек. Жумушчулардын көбү кетип калган. Эгер Россияда жок товарды мен кантип алып келип полфабрикат алып бул жерде мен чыгара алам? Ошондой билип туруп берип атты да, э? Ошондой нерселерди билет. Мына азыр деле айтып атпайбы, ушуну аткарасың деп атат. Эми ал кезде бүгүн аткарууга канча дагы профициттик бюджеттик акча бар. Ал жерде акча жок. Акча жок бергиле десең, кредит жок, өзүң таап аласың. Андай нерселер, мындай баардык нерсени болгонго карама каршылыктар канчалык күчтүү болуп, чечкиндүү болуп, аралашпасаң сени жаман көрүшөт. Же алар менен бирге болушуң керек. Демек, саясий интрига же кызгануу бар болду го ошол убакта? Бул жерден кызгануу, көрө албастык, саясатчылык, талаш тартышуу, бийликке жетүү деген максаттар болгон. Мага меники жакпайт болчу. Мен түп тамырынан өтө чоң өндүрүштүк бирикмелерди менчиктешүүгө каршы болчумун. Ал тургай энергетиканы кылабыз дегенде мен тикесин тике тургам. Энергетиканы бузганга болбойт. Бул бир система. Өндүрүш объекттерин менчиктештирүү боюнча кандайдыр бир кызыкчылыгы бар күчтөр бар беле? Сөзсүздө бардык эле бөлүп алабыз деп турганда. Турган нерсени даяр нерсе бөлүп алыш керек. Фамилияларын ата аласызбы? Эми бардык эле бар. Депутаттар бар, министрлер бар, анын бардыгын айтканда мен ойлойм мунун шарты эле жок. Примерно мындайын айтканда, Акаев киргенде эле ушинтип неметсек, бизге инвестор келип атат, анан ага беришибиз керек, бекер. Илгери билесиңер, бекер берчүбүз. Өндүрүп бер деп 70% бекер берчүбүз. Өндүрөсүң деп. Ал 70% алгандай сатып, өзү каалагандай кылат да. Ушул жердегилердин нерсеси мына Россиядагылар деле азыр жетишип атпайбы, көрүп атпайсыңбы? Мына азыр Путин деген бүт олигархтардын алып атат. Булар берилген убагында. Ошол россиялыктарга берилип, сен өндүрүштү көтөрүп кет деп. Биз дагы өндүрүш жүргөнбүз. Мына Кара-Балтада горнордун комбинаты бердик 2 жолу. Өндүргөн жок го. Азыр 3 миллион убыткасы менен банкрот кылып койду. Приватизацияны сиз ушул макалада прихватизация деп айттыңыз. Ушул прихватизациянын автору ким? Эң негизги автору эмне? Чет элдиктер биринчи келип жогорку кеңеште мыйзам ченемдиги чыгып калганда. Биздин Кыргызстандын автору. Сөзсүз да. Легендардын парламент укмуш дейбиз, көп кемчиликтери бар. Бирок эми бул желек башка биринчи туруктук берип койгон.
Экинчиден бул легендарный парламент айтып атат. Дүйнө жүзүндөгү биринчи парламент каттоого келбей үчүн өзүн өзү кетирген парламент бул. Өзүн өзү кетире алган эмес. Ушуга да күч жеткен эмес. 3төн 2си келип туруп жаап коюуга да мүмкүнчүлүк кылган эмес. Буга чынын айтканда ошол кездеги бийлик жетекчилери бүт Акай башка бардыгы көмөктөшүп туруп жоктон 3төн 2си менен алып келип биз өзүбүздүкүн полномочиябызды эрте бүтүрүп кетип атабыз. Биз иштей албай калдык деп кетиш керек болчу. А булар болсо келип каттоодон өтпөй 6 ай шайлоо болбой калып жогорку иштебей калгандан кийин ошол кездеги боюнча президенттин акысы бар болчу. 6 айдан кийин шайлоо болгондон кийин жогорку иштебей калгандан кийин жаңы шайлоо кылып жаңы конституция кабыл алганбыз. 93 жаңы алдык. 94-жылы акырында кайрадан жаңы алдык. 2 палаталуу парламент деп, 1 палата парламент деген 2 палаталуу кеттик. Ал жерден дагы көп нааразычылык болгон. Мен айткам мындай болбойт. Эгер мындай кылсак палатаны башкача кылыш керек деп. Эми чынын айтканда 2 палаталууну деле ошол кездеги алып келаткандагы түшүнүк жакшы болчу. Оюбуз жакшы. Бирок түбүнө жетүү, түпкүрүн ойлонбой эле ушундай кылабыз, ушул мамлекеттер ушундай экен деп кеткенибизге туура эмес. Мына примерно айтып коеюн. Бизде эл өкүлдөр жыйынын сессиону кылат деп койду. Ал сессиону деген башка жерде жок. Жогорку палата, ылдыйкы палата деген боюнча бул нерсени иштеп чыгаруу. Мыйзам чыгарууга. Макалаңыздын дагы бир сөзүн айтып кетейин. Я благодарен президенту Аллахту Аскаракаев, ЖК и населению республики, которые выдвигали меня своим друзьям и единомышленникам, поддерживающие меня все эти годы. Наверное, в ошибках и просчетах, допущенным государственным аппаратом за эти годы, есть и какая-то моя доля. Они неизбежны в период масштабных реформ. Катаңыз жөнүндө сөз кылсак, кандай катачылык кетирдиңиз? Ката дегенин айтайын, туруштук бере албаганым катамыш. Анан өкүнүчүңүз мындай, эң өкүнүчүм дагы каталым кетирген катам дагы мындай да, ката кетиргенде бизде каталыкты айтканда жеке каталыкты көп кабыл алат да. Бир министрди кызматтан алып койгон үчүн. Экинчи министрди кызматтан кетирип койчу. Мына ошол кездеги приватизация туура эмес деп туруп азыр айтып атат. Биз коррупция менен күрөшкөнбүз деп атат. Ошол жердеги биринчи коррупция менен күрөшүп Раматылык Бакаев Анарбек деген бар болчу. Ошол биз болуп, комиссияда болуп, ошол жердеги биз биринчи 3 министрди кетиргенбиз. Мына, эми бул жерде айтып атат, ал жердеги ачык күнөөсү боюнча, ошол жердеги мүлк фондусу бар болчу. Жогорку кеңеш болуп, жогорку кеңештен жаңыдан өкмөткө өтүп аткандан мурун жогорку кеңеште болчу. Ошону биз алып келип, туура эмес менчиктештирип олтуруп, прокуратурага берип, 5 орун басары менен төрагасын алмаштырганбыз. Министр финансыда кеткен кемчиликтер үчүн аны алмаштырганбыз. Ички иштер министри кетирген кемчиликтер үчүн министрдин биринчи орун басарын алганбыз. 39 акимди орундан алганбыз. 2 губернаторду кызматтан алганбыз. Бул деген канткенде дагы биздин биринчи болгон күрөшүбүз, бизге болгон карама-каршылык. Мына мен айтып коеюн, ал жерге келгенден кийин, ал жерде кетип аткандан кийин оркоюп көп нерселер көрүнүп калган. Акаев эмне дегенде мени сунуштаганда мен ал кишинин колбот болуп иштеп бердим. Өзүңүз азыр деле билесиз, журналист, ал кездеги өзүнчө клан болуп, 3-4 клан болуп калган. Бардыгына каршы боло албайсыз. Келе айтканда, ал кездеги жаш кез болсо дагы сен эстейсиң, журналист болсоң. Кечинде бир указ чыгат, эртең менен башка указ чыгып калчу. Ошондой нерселер көп болгон. Ошондуктан бул жердеги нерселерди бирөөнү күнөө коюш эмес, ошол чечкиндүүлүккө барган кишинин чечкиндүү болгондагы баалай билиш керек. А бул жерде эмне деп атканда, айтып атканда, мени депутатка көтөрүп аткан, мени менен көтөрүп иштешкениңер үчүн деп мен бардыгына ыраазы кылышым керек. Акаев кетип атканда дагы, бирок ошол жердеги сиз башка статьяны караңыз, ага чейин айт башында кандай сындаганымы, кайсы жерде кандай министрликтер болуп атат. Мен Акаев сен эле күнөөлүү эмесмин деп. Твои аспиранты дегенге чейин ал жерде бар. Окудум. Бүт бардык нерселер бар. Ошондуктан мен бүт баарын айтып келип, канча дагы мен айтып атам. Ошончо кызматка көтөрүүңүзгө мен сизге ыраазымын. Бирок дегенди көрүп атасыз. Бирок мынандай болуп атат. Ошондуктан достор, депутаттар колдогон, бирге иштешкендердин канткенде дагы кыргыздын бир макалы бар. Бир жолу суу берген жерге 1000 жолу салам айтыш керек дейт. Ошондуктан бул жердеги айтып, кеткенде 94-жылы бул кетип атканда, ошол жердеги приватизация деп кеткенде, ички дүйнөмдөгү кандай деп айтсам мен, өзүнчө чакырык, ички дүйнөдөгү бушаймандык, түшүнбөстүк, ошол кездеги иштеп аткан премьер-министр Апаз Жумабулович болчу, Аскаракаевич 94-жылы ушу Медеткан Шеримкул иштебей эле жөн эле жогорку кеңеш болуп жүргөн. Бул жердеги көп нерселер болгон. Кумтөр маселеси боюнча абдан чоң чыр болгон. Ошондуктан бул жердеги абдан көп маселелер бар. Андан кийин алып келип эле мен өндүрүштү карачымын, бардын карачымын, финансы карачымын алып келип туруп, анан күч блогунда кошуп коет, бир күн алып келип социалдык блогду жүктөп коет. Мына ошол кезде биздеги 93-жылы
пенсионный фондты біз социальный фонд отқарып 94-жылы ошону мен жаңыдан жараттым. Социальный фонд деп. Социальный фонд дегенде біз улуттук валютаны киргизгенден кийин ошол жердеги биздин топтолуп калган акчаларды Россиядан албай койгонбуз. Тарап кеттик деп. Анан жаңыдан кылып ошол социалдык фонд деп түзүп, бул чынын айтканда дүйнөлүк банктын, дүйнөлүк валюталык фондтун, Европалык банк көнүгүү реконструкциялардын, ушул Азиаттык банктын чечимдери менен ошондой кылып жаңыдан түзүп, ошол жерден биринчи биз алып келип, ошол жерден 100 миллион доллар грант алып келип, андан тышкаркы 100 миллионго май алып келип, мындай тамак жей турган май, адам жей турган май. Америкадан 100 миллион тоннага эгин алып келип, 100 миллион тоннага Европадан эгин алып келип, ушу менен берүү боюнча соцфонд деген түзгөнбүз. Социалдык фонд деп туруп, ушуну түзүп, ошол жерден биринчи түптөп, ошол жердеги үчкөмпүр разумовлять дегенди коюп, ошондон баштаганбыз, ошол биздин атабыз деп койчу. Бул дагы өтө оор маселе болгон. Канткенде дагы ошончолук аракет кылып, көп нерсеге айткан нерселер чечилбей, нааразычылык болгон нерседе мен бир гана нерсе кетип аткандан кийин иштеп ушунчалык аракет кылып, ошону көтөрө билгендердин, иштешкендердин баарына ыраазымын деп кетиш керек болчу. Себеп дегенде мени ишеним көрсөтпө, же мындай деп кеткен жок. Мен өзүм депутаттыкка кеттим. Себеп дегенде ал кезде келгенден кийин түндүк түшүндөн премьер-министр түштүктөн болуш керек, түндүктөн президент бар, жогорку кеңеш мындай деген. Көп нерселер бул жердеги жүрүш жүрүп турган. Бул эми кыргыздын менталитетин кетирели деп аракет кылганбыз. Түндүк түштүк деген бул такыр туура эмес. Булар бийликтегилер гана бөлөт. Мен кийин Кыргыз эл биримдигин деген түздүм 40 уруусунан. Ошол жерде Кыргыздын 40 уруусу кайсы айылдан болсоң да өзүң билесиң эте, ар бир айылда Кыргыздын 40 уруусу бар. Урушпай, талашпай эле жашап атат, жаманчылыкта бири менен. 5 үй билесиңби, түтүнсүңбү, 1000 түтүнсүңбү, бирдей мамиле кылат. Ошондуктан мен ошол жерден Кыргыз биримдиги деп түндүк түштүк деген бир ушундай резонансный маани түшүнүктү кетирейин деген ойго алып келген. Бул алып келгенде баары бир шайлоого барганда түндүгүндагы урум деп бөлүнөт, район деп бөлүнөт. Ошон үчүн регионалдык принциптен кетсек деген бир чоң ой бар эле. Бирок ошондагы түшүнүп келип, ошол кездеги нерсе акырына чейин чыкпай калган. Эми ал кездеги жаңыдан болуп аткан кезде өңүттө көп нерселер түшүнбөй, мурунку партийный системада иштеген, калыптанып калган, даяр Москва берет деген нерселерди жокко чыгарыш керек болгон. Ошол жерде келген жаңы реформаторлор, жаңы түшүнүктөгүлөр көбүнө жакпайт болчу. Бирок эң негизги катаңыз бул жанагы приватизацияга туруктуу каршы боло албай койдуңузбу? Жок, бир эле эмес, даже мамилеттик системада каршы тура албай койду. Ошол убакытта 93-жылы Андре деген швейцардык компания бар болчу, эсиңизде бар болсо, бул жака келип, жанагындай газированный суу чыгарабыз, детский питание чыгарабыз, 2 линия менен ооба. Анан ошол швейцардык компания 18,5 миллион доллар бөлүп берип атканда, биздин улуттук банк ошол жака залогко биздин алтыныбызды чыштаптыр. Биринчи 705 килограмм, экинчи 1 тонна, 1,5 тоннага жакын алтын чыштаган. Ошондо сиздин колуңуз турат 3 ноябрь 93-жылы ушул компания кирип иштесин деп. Бирок тилекке каршы компания иштей албай калды. Анан биз ошондон баштап мындай карызга бата баштадык. Биринчи 23 миллион доллар, анан дагы 25 миллион. Ошол кол койгон токтомду оңдошкон, орой түрдө. Булар акчаны бөлүп алышкан. Мен келгенде айткам, бул Жалал Абадтын даяр турса, линияны койсоңор, булар кантип силерге ушунча акча болот? 18 миллион деген токтоткула. Деп мен бул нерсеге кол койбой, Минфиндин отрицательный, Минфиндин тескери чечими бар. Аташев, замминистр Аташев кол койгон. Келип бүт барын алып келгенде фонд мүчөсү, мен бүт барын айтканда, катта кол койгондо бул фирма мындай менен иштей албайт деген бар. Аны алып келип туруп орой түрдө ал тургай ушул басылган алфавиттерде башка нерсе менен оңдоп коюшкан да булар. Булар деген ким? Булар деген өзүнчө группа болгон аны. Ал жердеги булар толтура. Министерство финансы да бар, бардыгы бар, ал бар, бул бар. Ал кездеги ошол кездеги инвестициялар болчу. Бүт бардыгы. Бул жердегилерди айта берсек, анын мындай расследование кылсаң, прокуратурага барсаң, бардыгы ошол жерде бар. Прокуратура расследование кылган, эмер күйүп кетти деп азыр жок кылып койсо билбейм. Ошондуктан бул жердеги өтө чоң нерсе бар. Ошондо мен айткамын, жоопкерчилик болбойт деп туруп, ошол жерге мен кол койгонмун. Булар колду жасалма кылып коюшкан. Кийин ген прокуратурада алып келгенде бул туура деп чыккан. Бул афера. Мен канткенде дагы өндүрүштү билем да. Кантип эле бул ушул сууну куюп
саткан линияны мен сурадым. Бул 800 мың доллар турат. Кантип эле 18 миллион кыласыңар? Десем, детский питаниясы мындай деди. Ошол бойдон курулбайда калган. Жоопкерчиликти карасаңыздар, ошол жерде туруп турат. Жоопкерчиликти область алабыз деп. Областтын кандай каражаты бар? Эч кандай каражат жок. Бул жердин бардыгы башталганда эле афера. Ал жердеги 9 фамилия бар, анан бардыгын көрүш керек. Мен азыр кимиси кандай экени эсимде жок. Бирок бул аферанын артынан 3 киши кызматтан кеттир. Бул Сарыгулов, Тагаев, анан Уразбаев деген. Мындайда бул жерде Сарыгулов деген ошол президенттин советниги болгон, Уразбаев деген замминистр экономика болгон, биринчи зам, Тагаев губернатор болгон. Мен ошол жерге туруп, такыр ушундай деп ушулар болбойт дегенде ушулар кызматтан кеткен. Бул биринчи расследованияда. Андан кийин прокуратурада чоң дагы көз караш бар ал жердеги. Ошондуктан бул жердегилердин бардыгы, эгер мен ошол жердеги ушул туура деп кол коюлганда, мен биринчи кызматтан кетмек, мен жоопко тартылмакмын. Бул жердеги жоопко тартылбай калгам. Ошон үчүн бул сиз атайын карап чыгыпсыздар, мен бул фамилияны ал эмес, ал жерде дагы 4-5 фамилия бар. Ошол инвестиция менен алып келгендер, инвестфонд, националдык банк, көп колдору бар ал жерде. Мунун баарын айта бергенде, ошол жердеги берген алтын боюнча дагы расследование абдан көп болуп, кийин бизге ал акырында жүрүп, Субанов менен биз эми азыр көп нерсени бете албайбыз. Ситибанкка закладка кылып, бүт бардыгын мен муну бардыгын билем. Ситибанкка барып, Ситибанктан келип, анан кийин биз андан алып келип, акчалар деп таап келип, Казандагы вертолетный заводдон бизге вертолет алганбыз. Мен барып ошол жердеги таанышып сүйлөшкөндөн кийин вертолеттор где-то $1 миллион болгон. 3 күндөн кийин ал 19 миллионго чыгып кеткен, сатылган да. Ошол кездеги 3 вертолет алып келип, бизде ошол согуш кезиндеги мына Баткендеги окуйгадагы көп жардам берген десем жаңылбайм. Вертолеттор болгон ошол жерге алып келген. Ооба, башка фамилиялар жүрөт. Мисалы үчүн эң биринчи келишимге премьер-министр Чыңгышев кол койду деп жүрөт. Нанаевдин фамилиясы жүрөт, Нацбанктын. Ошол жерде Абдуманапов деген зампредседательдик жүрөт. Мындайда Абдуманапов деген бул абдан жакшы киши болгон, ушул улуттук банкты киргизүүдөгү Эмиль Абдуманаповдун зор эмгеги бар. Башкаларга салыштырмалуу. Биз экөөбүз көп иштедик. 93, 94, 95 биз үчөөбүз ошо Международный валютный фонд менен иштедик. Аны көрүп койсоңуздар болот. Ошол жерден бүт кыргыздын коллапс боло тургандарынан, кыйынчылыктарынан биринчи бар Международный валютный фонддон, Мировой банктан кредиттерди алып келгенбиз. Бул жерде ошондой кылып туруп, ошолордун баарын алып келгенде мына көрүп атасыңар. Эгер ошол жердеги менин күнөөм болсо, сөзсүз түрдө мен жоопко тартылмакмын. Чоң кемчилигибиз бар. Сырткы карызды калтырып, ички карызды бүт баардыгын кечип таштаганбыз. Бул өтө чоң кемчилик деймин. Сырттан алып келген карызды ички бирөөлөргө бергенбиз да. Мамлекеттик ишканабы, жеке ишканабы, бириккен ишканабы, же министерствого бергенбиз да. Бул акчалар кайтыш керек. Бирок тилекке каршы. Мындай нерсе бизде жок. Азыр көп ушундай иштер ачылып атат. Ошондо Ген прокуратура кылган иликтөөнүн негизинде кимдер жоопко тартылышты Андре боюнча? Мен ошол жерде айткам, мына маңдайыңарда отурат. Мына токтомду көрдүңөр. Кол подделка экен, мына ушуларды камагыла. Мен үчүн жооп бербейм деп. Мен ал тургай силерге түшүнүк кат дагы жазбайм деп кетип калгам. Эми бул жерде айтканда мындайда, мен ал кезде кызмат жок, булар бири-бирине аралашып, кайрадан айланып келип кызматта антиминтип жүрүшөт. Эми бул жердегилердин көбүнө көп маселе болгон, эми мунун баардыгын ал жеке нерсени мен эч качан айтпайм. Айткыңыз келбейт, э? Дагы бир мындай чоң көйгөй өзүңүз да айтып кеттиңиз, бул кумтөр маселеси. Бул жакта 12 февраль 2004 жылдагы макала Ишенбай Кадырбеков жазган. Ошол убакыттагы жагдайды эстеп атат. Анан жазып атат мынтип. Эң биринчи жана Камека келип, бизге абдан мындай невыгодный деп коебу, невыгодный бир сделканы сунуштап, Бирнштейн боюнча ызычуу болуп, ошол убакытта мындай көрүнүп эле турган дейт. Бунун ТОнун баары афера окшойт, бизге мындай келишим алып келбейт депчи. Анан жазып атат: генеральное соглашение ТО не выдерживали никакой критики, поэтому правительство, возглавляемое Джумагуловым, пыталось внести изменения и дополнения. Анан сиз жөнүндө дагы сөз кылыптыр. В кабинете вице-премьера Матубраимова неподписантов, членов правительства оставалось только 5. Нас торопили, но мы упорно отстаивали свое. Ал кезде ал Госстройдун министры. Гострой министр. Представителям Кумтора пришлось кое в чем уступить. Их тоже торопили из Канады, не подписать не могли. Они понимали, что даже при некоторых уступках по нашим отдельным предложениям они оставались в очень выгодном положении. Жагдай мындай, Акаев Францияга барып кол коюш керек. Бизди кыйнап, Чыңгышевдин кабинетине кыйнап кол койдуртту деп
Ишенбай Кайнырбеков айтып атат. Чыңгыштын колу эмес, ал туура эмес. Акырып кеткен кол Жумагуловдун колу. Жок, Чыңгышев деген жок. Матубраимовдун кабинетинде бизди кыйнады деп атат. Чыңгышев жөнүндө жок. Ооба, Жумагулов жөнүндө. Матубраимовдун кабинетинде Жумагулов кезинде айтып атат. Матубраимов кабинетинде кыйнаганда кол койбосо болмок. Силер барып кайып койгула, мен кол коюп туруп сызып таштагам. Ошол жердеги нерсени чынын аламыз десеңер, силер барып азыр Бөкөнбаев бар, Жомарт Кулбеков деген, Кулбек Жомартович деген. Сурап койгула, кандай мамиле кылганымды айтып берет. Мен өзүм мактап айлай коеюн. Ошол кезде кол бою Кадырбеков менен отургандагы, биз кол коюлгандагы түшүнүктү азыр ачык айтып коеюн, бул жерде бардыгына маалым болсун. Ошондо кол койгондо келишимде бул ТОну биз акырына чейин карап чыгалы дагы кайрадан деген бар. Эң негизги маселе айтканбыз. Биринчи биргелешкен ишкана түзөбүз. Кыргызстан КМК. Мамлекеттик ишкана түзөбүз. Биринчи ишкана түзөбүз. Экинчисинен ар биринин үлүшү Кыргызстандыкы 75,4, Канаданыкы 24,6 болгон. Үчүнчү пунктунда эң негизгиси. Курулуп аткан кезде, курулуп бүткөндөн да иштетип аткан кезде дагы генералдык директор кыргыз болот деп, Кыргызстан жаран деп. Ушул 3 маселе жетет болчу. Канадалар макул болот беле ушундай? Макулун кол койгондо. Кол коюлган. Анан кана ошол келишим? Ал келишим жок. Менде бар анын копиясы, бирок архивде жок. Жок, эмне үчүн анан башка келишимге кол койгондорду жок, мына ошол башка келишимге кол койгондорду сурабайсыңарбы? Кандай болгон, эмне болгон, бул документ кайда деп. Мына ошол Жумагуловдун сурасаңар айтты, 75% биздики болчу деп. Ооба. Ким кол койгон деп сурабайсыңар ошону? Матубраев кол койгон. Ал документ Жумагуловдо бар, менде жок. Ушундай. Бул жерден Кадырбековду айтып атат. Кадырбек Ишенбай менен экөөбүз отурганда биринчи мен кол койгом. Муюп болду, барды жакшы болду деп. Анан кайра баргандан кийин эми биз бир түндүн ичинде 4-5 жолу Жумагуловдукуна кирдик, 4-5 жолу Акаевка кирдик. Анан алар күтүп отурат. Аэропортто, самолетту 4 саатка атылажылы. Биз күтүп отурат, ким кал коет Матубраевди. Мен Матубраев менен ошол кездеги жанагы келишимге ТО өзүнчө технико-экономическое обоснование деген өзүнчө ал. Андан кийин технико-экономическое обоснование, андан кийин ТЭР деген болот, технический экономический расчет деген болот. Мунун бардыгы анан жок, биринчи генеральный соглашение кылабыз да. Буларды алып келген технико-экономическое обоснование жазылганда биз караганбыз. Что кумтөр ошол кездеги 1 унция алтын жазып ал. $3 болчу. Канча? 1 унция $350, $330. Деп кол койгонбуз биз. Азыр 1 унция канча? $3000. 30 грамм билесиң да? Ошол жерде айткам, эгер өндүрүш өссө, доходтон Кыргыз Республикасына түшөт деген да пункт бар болчу ал жерде. Ошонун бардыгын жасаган жок. Кумтөр деген абдан муну карап чыгып, азырына чейин бул бөлтүрүк. Булардын бардыгы эч кимиси жеткен жок. Мен закрытый кылып туруп бул катты ансыз да калып койсок болот. Мен Жээнбековго өткөрүп бергем, катты жазып. Булар албай койгон. Биз ошол жердеги нетичный перевод деген бүт бардыгын. Биз бардыгына жетип, мен ал кезде иштебей жүргөмүн. Мына 2018-жылдары мен жазгам муну. Москвага чейин чыгып, бардыгы менен чыгып, Америкага чыгып, Англияга чыгып, ошол жерде айткан перевод нетичный деп. Перевод словосочетание дегенди билесиң да, сөздү алматып калганда такыр башкача болот. Бизде бирөө атиги жок, анда эмес. Жазганда эле мындай да, тескери түшүнүк. Ойлонсоң туура эле. Бирок которгондо туура эмес болуп калганда, ал английскийден которгондо бизге туура эмес, орусча которуп койгон. Ошону баарын айтып, бардыгын биз ансыз деле алсак болмок. Мына жердин налогун төлөбөй койгону боюнча, булардын бүт бардыгы геологическая разведка деп коет, эми геология изилдөө боюнча. Булар ал жака 200 миллион жок кылып койгонун, подземный добыча, дагы мен терин айтпай калыпмын, жанагы жерде айтып кой. Эң негизги жана 75,4 дегенде 4-чү шарты бар болчу. С первой добычи открытым карьерным способом начинать подземную добычу дегени бар. Азыркы убакытка чейин жете албаган нерсеби? Бирок бул жакта Кадырбеков айтып атпайбы? Невыгодный положенияга койдуруп атат. Мындай да, Кадырбеков айта берет. Азыр барып Кадырбектен сурагыла. Невыгодный положение дегенди мунуку туура эмес. Матубраев зордогон. Кол койсо койбой койбойбу. Аны эч ким дегенчи. 5 киши каршы болгон. Кол коюп берди го. Мен колумду сызыптап кайра согласен деп кол коюп бергем. Ошондуктан мына өзүң ойлосоңор, азыр биз айтып атабыз да. Биздики кийин өзүңөр көрдүңөр. Канча 33% калды ар кандай деп жүрүштү. 75 деген кыргыздыкы деген эмне? Контрольный пакет акция. Туурабы? Туура. 3төн 2си. Андан кийинкисин дагы кол коюлгандагы мен айтып коеюн. Дагы страшный конфуз кылып, кийинки келишимди кол койгондо Кыргызстандыкын 66,6 деп койгон. Тигилердикин карап турганда
фикция, обман. 33%, 34 деп қойған. 1,0 сотый мы не имели права преодолеть. Шеше албай болчубуз. Бир досы 66 7 деп қойғанда біз шешет болчубуз. 66 6 қылып қойған. Бұл ақмақшылық. Атайын кылган нерсе да Бұл 66 деп тұрады, 66 десе. 3-тен 2 менен чечим кабылданат. Кыргыз кабыл албайт, алар каршы бардык боло берет. Сондуктан бул жердеги нерселердин өтө көп нерселер бар. Мунун бардыгын өзүнчө чоң симетей муну анализдеп, анда мындайды айтсаңар, мен бүт бардык мамлекеттик документтердин кандай кабыл алганын доступ береби бербейби көрүп чыгышым керек. Кандай изилдөө болду, акыркы изилдөөдө эмне дешти? Мен муну айта албайм. Себеп дегенде мен кезде болгондо ошондой. Биринчи 75, 75-тен 66, 66 кылып коюп атпайбы? 67, 67 кылса эле 3-тен 2 менен чечет. Ошол жерде договордун акырында чечилип турат. Чечүүчү маселе 3-тен 2 менен чечилет деп турат маселе. А 3-тен 2 менен жок болуп калып атпайбы? Ушул нерсенин баардыгын айтып, башкача мамиле кылыш керек да. 94-жылы депутаттыкка бардыңыз, анан ал жактан жаңы палатанын төрагасы болдуңуз. Жок, ал жактан келгенде дагы мындай да, эми бул саясий сайтан оюндар деп коет. Бул жерде болгондо биз бердик, арызды бердик 94-жылдын акырында, по-моему, декабрдын 12-синдеби билбейм. Анан шайлоо болду. Шайлоого барганда, бул жерге келгенде ошондо 95-тин аягында. Ачык эле сөз болгондо. Мен Свердловск районунан кое турган болгом. Мен Свердловск районунан коюм десем, кыйын болсо өзүңүн районун коюп кел деп айткан. Кой ошол жактан деп. Мен айласынан барып өзгөндөн койгом. Өзгөндүн мен айылдарын да билбейт болчумун. Интернатта окудум, чоң энем өлүп калды, апам тиякта. Эжем турмушка чыкты башка районго, агам мен, иним чөйсүн бияк калып калдык. Бишкекте жүрүбүз. Менден кийин иним тиги Москвадан ВГИКти бүткөн, Всесоюзный государственный институт бүткөн. Аны баары шаардык болуп калдык, барбайбыз, билбейбиз. Атамдын жакын туугандары өтүп кетти, андагы аталаш 3-1 тууган тең шаарда болчу. Биз ошон менен мурунку жанагы репрессия болдук дегенди айттык да, ошондуктан ал жакта жактырбай, булар басмачынын тукумдары деп, биз шаарга келип, шаардан баш байнек таап, баардыгы Москвадан окуду, экиним, үчүнүм тең Москвадан, агам да Москвадан окуду. Бүтүрүп келдик, баардыгы ушинтип, ушул жайланышып калганбыз. Ошондуктан анан айласынан барып өзгөнгө коюп, барсам ошол жердеги кишилер мени кол чаап тосуп алды. Акыркы күнү бардым. Маркеле Бранч билет, анан барып ошол жерге кыдырып, элге түшүндүрүп, анан мен айттым, өзүмчө жолугам элдермен деп туруп, ошону менен депутаттыкка өтүп кетти. Биринчи турдан эң жогорку добуш алган менмин, 89,4% алгам. Шайлоого катышкандардан. Турдакын суачынан ал турга Чыңгыз Төрөкуловичтан мен көп алып койгон. Биринчи турдан өтүп өткөнбүз. Ал жерде биринчи 72-ден 11 эле киши өткөн. Ошондуктан экинчи турга алып, ошондой болуп, айылга барганда айылдагылар келип, мен өзүм таң калгам. Мен жакшылык кылган кишиден чоң энем раматтылык айтчу. Өмүр бою адамдарга жакшылык кыла бер. Жараткан өзү берет. Эгер жакшылык кылган кишилерден жакшылык күтсөң, карда болосуң, корда болосуң десе, мен эми интернатта орусча ишим жок. Эне кор деген эмне, бир эле сөздү койчу башым орто дей берчүмүн. Ошол сөздөр келип барсам, бир аксакал киши келиптир. Ыйлап жибер дейт, сен мен кетип калдым. Мен айттым, мен балам билесиң, окуп өткөрдүң эле, мен ишке алдың эле, ал бул деп аксакал катуураак айтты. Мен айттым, ишке койсо койгондурмун, окуп өтсө өткөрүп койгондурмун. Эмнеси бар десем, анан кирсем айтты. Ал киши таарынып атат, анан чыксам ушундай анан мен эстедим. Эми азыр аксакал ушундай десем айтты. Сен балам ошо эстегениңе рахмат, балдарым адам болуп калган. Мен ушул айылга барасың, 100 дебейин, 95% алып берем деди. Айылыма келесиң, жылкы сойду барды. Чын эле алып берди, 95 алган жок ам бир. Алды 90 канча алды да. Ошондой болуп барсам айттым, мындай кылгансыз, мындай кылгансыз деди. Ошол жерде эң укмуш кылгансыз деди. 94-жылы эң кыйын болуп турган кезде дагы бир нерсе, бул жердеги неме деп койсок болот. Эгин такыр жетпей, канткенде дагы бул Чүйрөндө, Сүккөлдө, Таласта, нарында жер кеңири, малдуу эл. Түштүктө жер жок. Анан барсак, бул жердеги эгинге салыштырмалуу түштүктө 2 эсе 2,5 эсеге буудай кымбат экен. Ал кезде жеткириш кыйын, жол жок, темир жол токтоп калган, өзбектер өткөрбөй, ызы чуу, эч ким ал жерге кепилдик бербейт, жетпей калабы деп деген ушундай болуп, машинамен ташып калган кез. Анан ошол жерге барганда чечим кабыл алып, бул жак менен макулдашып, бирок чечкиндүүлүк менден кетти. Сунуш Кара суу мел комбинаты менен Жалал Абадтын мел комбинатта эгин бар экен. Бул май ай болуп калган. Анан мен айттым, жаз келип калды, материалдык резерв фонддон берели. Базардагы баа 6 сомбу ушундай.
материалдык резерв фондуга 1 сом 50 канча тыйын экен. Мен айттым, муну 2 сом 59 кылып 1 сом кошолу инфляциясы менен элге берели деп, биринчи очередте пенсия пособияны, экинчиде мугалимдердин баштардын айлыгын беребиз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок болчу ал кезде ушундай. Кыйын болуп турган ошого берди деп, ошол жерден жалпысынан бир 70 000 томдой эгинди разбронировать этип алып туруп ошондой элге бергенбиз. Ошондо эл бизден сураган, буудай менен бергиле, биз кара нан жейли, жоктон көрөкчү деп. Себеп дегенде буудай чыгарсаңар 30% чыгып кетет. Ал болбой калат. Бизге ушул чыккан ат коту да керек, баарын жейбиз, малыбызга беребиз, ушундай деп эл суранганда ошондой деп туруп ошол жерден чечкендүүлүк кылган экенмин. Элге келгенде ошол киши эки үч жерде айткан экен, барганда эле айтты. Ач калганда колдогонсуң, чечкиндүүсүң, тартынбайсың, өзүңдүн бала экенсиң деди. Ушу менен 25 киши альтернатива эле киши кылып биринчи турдан өтүп кеттим. Сиз ошондо Госматрезервден бергенде биринчи вице-премьер болгонсуз, туурабы? Ошондой кезде же төрага билбейм, иши кылып ошол кезде ошондойго ошол эл айткандай биз ач калганда эгин бергенсиң деди. Эми эл билет экен, аны көбү билбейт, унутуп калат. Курсактаганда биз унутуп калабыз да. Ошол киши үгүттөп көп жерден жардам берди. Анан кийин айылга барганда туугандар жок, бир эле карындашым бар болчу, ошол жерге турмушка чыккан. Ошонун үйүндө туруп, эл менен жолугушуп жүрүп, анан эл менен таанышып, баардыгын кылып, ошондой кылып эл колдоп өткөрүп берди. Депутат болдуңуз, анан өйдөңкү палатадан спикер болдуңуз. Депутат болуп келдик, ал жердеги талаш башка бирөөнү коебуз, андай мындай деп. Спикерлик, анан Эркебаев коюлат, мен чечип алгам Акаевмин. Эми чечсең чече бер, мен вообще чын айтканда мындай деле немем жок, оюм. Мен Россияга иштеп кетейин деген оюм бар. Казір Росветметтенге деп, анан тутуп калсак, анан кийин кайрадан келип, ушундай болуп, турдагы консалтчы киришип, өткүрсүң, чечкиндүүсүң, Алмамбет, элге таарынганың болбойт. Жетекчиликке таарынганың болбойт, мамлекет үчүн иштешиң керек деп, анан коюп, түштүктүн альтернатив түштүктөр чогулуп, голосование кылып туруп, иши кылып, мен уттум дейт. Мен айттым, коюп көрөлү, депутат тараза. Ошол жерден койдук, депутаттар койгондо, Эркебаев өзүнүн кандидатурасын алып койду, альтернатива болгон жок. Мен ошол жердеги иши кылып бир эле эки киши каршы болду, ошодон төрага болдум. Андан кийин да кайрадан шайлоо кылышып, сен туура эмес шайлангансың, андай мындай деп туруп экинчи жолу коюшту. Экинчи жолу койгондо алып койдум. Себеп дегенде бул жерден ошол Ишенбай Кадырбеков айтып, Чолпонбаев Мукар Шалтаковичти айтып, сиз конституциялык эмес шайлангансыз. Булар да жетпей калып, ошол жердеги 30 канча эле, буларда 35 болчу, 18 болуш керек. Бул 17 голос менен өткөн да эми. Ошол жерде катышып отургандардын, ошо 18 деп, анан туура келбегенде сотко берип, Конституцион сот алып салган. Көпчүлүк менен албасын деп. Мен кайрадан шайлангам. Ошондон кийин 1 жылга жакын, 1 жылдан өткөндөн кийин кайрадан коюп, силер мага ишеним көрсөтпөсүңөр деп, кайрадан төрөгө болгом. Бирок андан кийин өзүлөрү конституцияда жок нерсени алып чыгып, ротация деген нерсе. Бул ротация деген жок нерсе, мен айтып, бир 6 айдай ары бери айтыштык, же жогорку иштебейт, же бийлик табышпайбыз. Себеп дегенде, мен ачык эле айтып коеюн, ал жерде мына Аскар Акаевдин сурогу 90-95, 2000 жылы 2 сурок менен бүтүш керек. 2005 жыл келе айтат. Ошол кездеги кандай десем, татыктуу альтернативанын баардыгын жок кылыш керек. Ошондой кылып туруп ошол жерден ротация дегенди чыгышты, конституциялык соттугу туура эмес. Ал дагы сотко берсем чечим туура эмес, кийин кылып берсем. Эми ал жерде төрага 3төн 2 менен алмашышы мүмкүн. Ал кандай себеп жок. Бул жерде көпчүлүк добуш менен болуп, 36 эмес, 37 менен болду. Мен айтып койдум, болуптур, силер макул деп 35 болуш керек, 36 70 болчу. 36 добуш болуптур. Мен мамлекет иштесин, мага кызматтын кереги жок деп тапшырып, бирок депутатка кызмат сунуштаган депутатты тыштабайм деп 5 жылдан депутат болуп жүрдүм, бирок ал жерде айлык төлөбөйт болчу. Ошого карабастан ошол жерде дагы мен кайра сыйлыктар кетирбей 9 ай председатель болуп жүрдүм ал жерде, төрага болуп жүрдүм. Межпарламентский комитет по таможенному союзу дегенде. Азыркы Евразестин башталышы. Түбүн ошол жерден түптөп Кыргызстанда ушундай кылып, ушул жерден шайланып, 3 жыл ошону башкарып, биринчи ошол жердеги мыйзам ченемдүүлүгүн алып келип, бириктирүүнү Евразестин башында тургам десем жаңылбайм. Макалаңызды окуп чыктым. 2005 жылга карата абдан катуу оппозицияга кетипсиңиз, абдан сындап Акаевдин режимин жаздыңыз эле. Акаевдин режими кулап, анан Бакиевдин режими келгенде мындай рефлексия ошондо кылган жоксузбу? Эмнеси туура болду, эмнеси туура эмес болду деген сөздөр. Мындайда эми Аскар Акаевич кетердин алдында Кыяз Молдокасымов бар, азаттыктан алсаңар болот. Ошол кезде 4 күн калганда 19 март болсо керек. 24 мартта кетти Акаев.
Мен ошондо Аскар Акаевич сизге айтып сындап атып жеткире алган жокмун. Балдарыңыз шайлоого киришип алыптыр. Жогорку шайлоого жокко чыгарыңыз. Өзүңүз 4-чү шайлоого барбайм деп сөз бериңиз, мамлекет тынчтыкта жакшы өткөрүп бериңиз. Өткөрбөй койду, ошондо мен революция болду. Мен айттым, 5-6 күн калды. 5-6 күндө чечимди чечиңиз деген мен. Буга болбой койду. Андан кийин Бакиев келди, мен ага катуу катышып алып келип, уюштуруу жөнүндө бүт барлыгын билет болчубуз. Казакстан көп жерлерден. Бул Россия өзү бышып калган нерсе болчу. Келип анан кийин ошол жерде болгондо келгенбиз. Бирок Бакиевдин бийлигине дагы мен айткам, барбайм. Силер бүгүн Ак үйдү алдыңар, талкаладыңар. Ошо талкалангандын үстүндө туруп кызмат бөлүштүрүп атасыңар. Мен мындайга барбайм деп айткам. Бирок бардыңыз анан. Ош Жалал Баткенге ыйгарым укуктуу өкүлү болуп. Сиз угуп турсаңыз, мындай бардыңыз деген интонацияны туура эмес айтып атасыз. Аны эмне үчүн бардым мен? Булар келди мартта, мени апрелдин акырында чакырып айтышты. Анан Мудраевич, түштүктө абдайын обстановка начар. Бул жердеги чоң чатактар болуп атат. Рамазан Байман Эркинбаев Кулов менен бирге президенттик коет экен. Бул жер мындай болуп атыр, түндүк түштүк болуп атыр. Чечкиндүүлүк эч ким жок, бийлик боло элек, шайлоо өтө элек деп туруп, ошол жерден келгенде жок деп кетип калгам. Мен андайга бара албайм. Десем, Ош губернатор жок, барбайм деген. Андан кийин келип чогулушуп депутаттар, эми түндүк түштүк бирге бардыгы жакын сакындар. Кыргызстандын патриотмун дегендер келип анан зордошту. Алманбет, чечкиндүүсүң, спортчусуң, эч ким тартынбайсың, урдаган эмессиң, бирөө менен сүйлөшкөн эмессиң, көз каранды эмессиң. Ушул түштүккө барып президент толук ыйгарымдуу өкүл болуп иштеп бериңиз деп. Ал жерге чын эле президентский мага укук берген. Мен бир гана 2 губернаторду мэрди ала албайт болчумун. Бардыгын биринчи орун басарларын, жетекчилердин баарын алмаштырган укугум бар болчу. Райондун бардыгын. Бирок ошентпестен бүт бардыгы чырын, мамлекеттүүлүк ошондой ойлонуп туруп, анан кийин ошондой чечим болгондон кийин, ошондой ыйгарым укукту бергенден кийин анан макулдук барып, элдин талабы бир Бакиевдики эмес, же менин амбициям эмес. Мен болбосо ошол 24 мартта эле макулдугун берип, бир министрликти Бакыйга ээлеп алсам болмок. Анын үстүнө эч качан күчтүү кишилерди жактырбайт. 2010 жылдын 7 апрелинде революция же төңкөрүш дейбизби, канча бир саат калганда сиз анан дагы бир нече кишилер ушул диалог түзүш керек деген демилге менен чыктыңыз. Элмурза Сатыбалдиев ошондой сүйлөп айтты, мына Алманбет Матурович дагы айтып атат, диалог кылыш керек, сүйлөшүш керек. Мен буларга айтканда мындай болду. Булар кетердин алдында мен ачык айткам. Бул элдин нааразычылык күчөп калды, Кангайчинов раматтылык болуп калды. Элмир Сатыбалдиев айтты, 9 күндөн 10 күндөн кетип каласыздар силер. Ушул эле Аскар Акаевичке ситуацияга жетип калды, бышып калды иш. Бирок ал убакта эч ким мындай ойлогондой эмес ал эмен. Жок, мен муну ойлогонмун, кийин айтканмын, ал тургай ошол жерде айтып, жакын болгон помощниги Келдибек Акматовдун кайнатасы. Токтоматов. Нурлан. Ошого телефондон чалып айткам, ишиңер бүттү. Добровольно складываем деп кеткиле. Десем болбой коюп кыйгалышып. Кан төкпөш керек деп. Эми укпай койду, аны баарын айтканда аны кереги жок. 2010 жылы сиз өзүңүздүн конституциянын вариантын сунуштадыңыз. Бирок өмүр бою мындай парламенттик форманы колдоп келгенсиз, бул жакта президенттик форма керек деп жаздыңыз. Эмне үчүн мындай өзгөрүлдү да сиздин көз карашыңыз? Мындайда парламенттик башкаруу дегенге бул өзүнчө менталитет жетилиш керек. Биздин кыргыздын ички дүйнөсү, ошол жердеги аң сезим өзгөрүлүш керек. Анын үстүнө өзүңөр мындай кылганда эмне үчүн буга келип атканым, мен ошол жерде 10-жылы жазганымда, мен мунун биринчи жолу конституцияны 2005-жылда жазгам. Бакиев келгенде сунуштаган. Бирок кабыл албай коюшкан. Ал жердеги азыр дагы мен берип коем, силер болсоңор болот. Азыркы конституциябыз 190 миң, 97 миң символ, меники 25 миң символ. Кыска, нуска. Бул жерде айтканда эмне үчүн дегенде, бул парламенттиктен өзгөрүү дегенде мен парламенттик башкарууда көрдүм. Парламенттик башкарууга мүмкүн эмес экен. Угуп туруңуз. Анан кийин Бакиев киргизгенде партия деп киргизип койду. А партияда кландык бирикме, көз караш бирикме, акча бирикме, байлык бирикме, же өзүнүн кызыкчылыгы менен партиялар келди дагы, бул эч качан кыргыз элинин мүдөөсүн, кыргыз элинин талабын колдобой тургандык. Мен ошондуктан айттым. Биз мындай кылганда өткөн кездеги бардык дүйнөлүк практиканы карап көрдүм. Өткөн кезде жоопкерчиликти президент алыш керек. Бирок ошол жерде көрүп турасыңар. Премьер-министр деген жок болот деп жазгам.
президенттік азыр мына полномочиясын ошол жерден киргизип койбоду. Президент азыр жогорку кеңеш кетире албайт. Мен ошол жерде жазгам. Президент эч качан кетире албайт. Жогорку кеңеш кетирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул деген ушундай мыйзам ченем бөлүгү. Ошол жердеги сунуштаганда өткөл кездеги жоопкерчиликти алганда аткаруу бийлигине мүмкүнчүлүк бериш керек. Америка системасындагыдай деп. Эмне дегенде Америкада парламенттин президенттин чечимин жогорку кеңеш блокировать эткен акысы бар. Биздики дагы президенттин чечимин 3/2 менен жокко чыгарып коет, толук акысы бар. Ошондуктан ийкем, ыкчам, ийкемдүү болуп, тез реакция кылып, ишти алып кете турган бул жогорку кеңеш, өкмөт. Өкмөткө күнүгө мүмкүн токтом өзгөртүш керек. Бүгүнкү чечим болбосо эртеге. А мыйзам ченемдүүлүгүн созуп 1 жылда деле кыла берет. Анда ошондуктан ийкемдүү болуп кеткенде бир киши аткаруу бийлигин жоопко алып, бул президент болуш керек. Биз дүйнө жүзүндө ушундай болот. 3 бийликтин бутагы тең салмактуу, бири-бирине тең келген, бири-бирине туруштук берип, карама-каршылыкта турган, катачылыкты кетирбей турган болуш керек деп туруп. Сот системасы мына Америкадагыдай, Англиядагыдай бүт дүйнө жүзүнө алып келсек, булар көз карандысыз өмүр бою судья болот. А бизде күнүгө сотталып коюп атабыз. Андай болбойт. Ал жердеги системаны карап көрсөңүз, сот системасындагы закон кабыл алды, конституционный закон. Статья болду. Статьяда пункт, пункт алды подпункт. Бир подпунктка 20 китеп толкование бар. Турмушта мынтип койдуң, ичип алып өлтүрүп койду, же аялы гулять эткенде макачылык өлтүрүп, ушундай кылып, андан тышкаркы дагы 20 китеп комментарий болот. Ошонун негизинде алар закон такой-то, подпункт такой, статья такая-то, комментарий номер такая-то. Прецедентное право. Прецеденты деп туруп, право деп туруп, молоток менен коет дагы сот жооп бербейт. Если тот прецедент идет, сот жазат, мынандай чечим болду, биз кабыл алдык. Ушул туурабы, ушундайды чечимди келтирип бергиле деп. Ошондуктан ал жердеги сот системасына неколебимый система. Бүт дүйнө жүзүндө карасаңар, сот системасынын эң жакшы зданиялары соттуку, андан кийин жогорку кеңеш, парламенттик, андан кийин аткаруу бийлигиники. Ошондуктан бул жерден алып келгенде мен ошон үчүн айтып атам. Булар орусча айтканда друг друга противовес, равноценный, равнозначный, сдержек и противовесов. И кроме того, они избранные должны быть. Жогорку кеңеш избранный пришел, президент избранный пришел. А избрать кто будет? Вот этот вопрос надо было решать. Мен ошол жерде киргизгем. Улуу жыйын деп. Улуу жыйын избирает судебную систему, генпрокурора, статком, ЦИК и счетную палату. Вот тогда они делают собрание кылганда бул и конституционный гаранты улуу жыйын болуш керек деп. Верхняя палата. Сессионный келет, 1000 киши деп примерно мен айткам. Бул жердеги бүт дүйнө жүзүндөгү жаратылышты карап көрүш керек. Ошондо аткаруу бийлиги менен жогорку кеңеш противовес. Жогорку кеңеш кете албайт. Жогорку кеңеш чечимди бунун аткаруун блокировать эткен толук акысы бар. Ошондуктан ушул жердеги тең салмактуулук алып келгенде, бирок ийкемдүү иштейт. Аткаруу бийлигине мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошон үчүн нормативдик актыларга мыйзамдан тышкаркы, мыйзамдан ыкчам түрүндө президент иштей алсын деген, ошо менен президенттик башкаруу деген мен. Президенттик башкаруу дегенде бул азыр биздин системадагы кайсы жерде парламенттик болсо дагы премьер-министр по вертикали башкарат. Туура. Ошон үчүн бул системаны бардыгы түшүнбөйт президенттик десе. Мен ошон үчүн муну алып келип ушундай кылгам. Ошол жерде алып келгенде улуу жыйын менин конституциямда жогору турат. Ошол конституциянын гаранты 1 жылда 1 жолу ал бюджетти бекитет, бюджеттин отчетун алат. Башка катышпайт. А мыйзам чыгарып иштей берсин. Сот дагы 1 жылда отчет берет. Бирөөнүн алдында жооп бериш керек да. Президентке жооп бериш керек бирөөнүн алдында. Бериш керек. Ошондуктан бул верхний палата тургандан кийин жогорку палата эл өкүлдөр жыйнаны. Ошол бүт бардыгына 3 система иштеш керек. Эмне үчүн мен бул жерден айтып атам? Прокуратура, счетная палата, банк, ЦИК, Нацстатком. Бул 5 орган буга отчет бериш керек. Булар айтат, кемпирге кечирип кой президент, сыйлайм, жогорку кечирип, эртеге мен дагы улуу жыйындын алдында отчет берем. Ооба. Деп туруп, бул жердеги Кыргызстанды бириктирүү үчүн мен биринчи жолу сунуштаганмын. Бул принцип Францияда бар. Франциянын Верхней палатасы сенатына, даже он не гражданин Франции, считает патриотом, раньше был гражданин Америки, имеет право баллотироваться в Верхнюю палату. Ошол жерде мен айтканмын, 15 000 кишиден бирден делегат. Шайласа, сен татыктуу болбосоң, 15 000 киши чогулуп туруп, кайра өзү шайлай берет. Все затраты процесса они на себя берут. Өздөрүнө алыш керек да затраттын бардыгын. Ада эле шайлоо кыла бербестен. Америкада жүрөбү, Кыргызстанга ата-энеси жардам берип атабы, социалдык жактан жардам көрсөтүп атабы. Ал да Кыргызстан деп күйгөн. Ошон үчүн Америкада 150 000 кыргыз болсо 10 делегат келиш керек деп жазган. Ал балдар состоявший балдар.
Алар акча сурабайт. ооба Келип кеткенде. Россиядагы балдар бар. Булар акча сурабайт. Ошолор келгенде социалдык калыстык болот. Ал бала бетиңе айтты, кое тур президент, сен эмне деп атасың? Мен Америка жашайм, закон мындай, Россияда мындай. Мына мыйзамды аткарбайсың деп. Жогорку кеңеш эмне отурдуңар? Мынау чечимдерди, мынау мыйзамдарды кабыл албасаңар деп. Ошондо мен айткам, жогорку кеңешке келгендер мыйзам чыгара эмес. Бул жыйын болот. Тиги улуу жыйынга келгендер сөз түрдө профилдер келиш керек. бирок сунушуңуз туура болду, анткени анда 2010дон кийин бизде парламенттик республика пайда болду, өзүнүн мындай туруктуу, күчтүү көрсөтө алган жок. Мен азыр кайра президенттик формага кайтып келдик деп мындайын айтканда мындай да, эми чынын айтканда биз Бакиев келгенде деле парламент күчтүү болчу. Ал киши ошон үчүн парламентти таркатты да, эки жолу. Бир жолу таркатты. Андан кийин келгенде эле партийный принцип менен, азыр деле партийный принцип менен бул болбойт. Өз чынын айтканда бир палата болгондон кийин дүйнө жүзүндө ылдыйкы палатасы с определенной округов с определенной численностью келет. Мына дүйнө жүзүндөгүн айтып коеюн. Англияда да, Америкада да, Франция барын алгыла. Эл өкүлдөр жыйыны такталган чегарасы менен, такталган саны менен келет. Ал кандай шайланып келет, ал өзүнүн иши. Ошондуктан бул нерсенин баардыгын түшүнүп, окуп, мындай түшүндүрүп бере турган киши жок. Мен түшүндүрүп ушуну айтайын десем да укпайт. Мына акыркы жолу конституцияны кабыл алдык. Болбойт бул десем болбой коюшту. Азыркы жогорку кеңештин деңгээлин кантип баалайсыз? Жогорку кеңештин деңгээли азыркы төмөн деп айтам мен. Бирок жогорку кеңеш ушу мына азыркы 7 жолку чакырык болуп атат. Булардыкындай полномочия эч кимде жок. Болгон эмес. Эмнеге өзүнүн полномочиясын, күчүн көрсөтө албай атышат? Алар өздөрүнүн ишинде. Мен бирөөнүгө сын бере албайм. Мен азыр энем пенсиядагы кишимин, акырын жүрүш керек. 70 жаш деген оңой эмес. Менден сурабайт. Мен ансыз дагы сындагам. Ал жерде көп тааныгандар отурат. Жогорку кеңеш саны көп. Силердин мүмкүнчүлүгүңөр бардыгы. Президент тарата албайт. 3-2 мен кетесиңер. Силер бардыгына ишеним көрсөтүп укуңар бар. Колдонбойсуңар десем, ушуну колдонган. Мына 3 жыл мурда айткам. Аны президентке ушактап барыптыр. Мен президентке айттым. Мына мыйзам турат. Мен эчтеке деп айткан жокмун ашык. Хорошо. Мына жерлериңиз туура эмес болуп калды деген мен айттым. Бир баштан сурабайсызбы дедим мен. 39 атайын ушул жерге толуктоо өзгөртүүлөр кирсин деп жазып берген десем, берген жок мага дейт. Бербесе өзүнүн иши дедим мен. Бөрбашевди бул конституция Бөрбашев бул туура эмес, муну жөн эле жазып койгон. Бул практик. Өзү бул тарыхчы, билесиңби? Бөрбашев кандидат. Тарых боюнча кандидат наук болгон. Кийин доктор болду, юридический боюнча. Бул теоретик. Бул турмушту басып өтүп, аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу үчүн бүт мыкчып бүт барын көрүп чыккан киши мындай кылыш керек. Бизде ошондой айтып келгенден кийин жана конституционный совещание деп коюп атабыз. Ал жерге барган кишилер дежурный кыйкырып эле бир нерсе айта берет. Түшүнбөйт. Курултай деген мына Сарыкулов болуп биз жетектегенбиз. Курултайдын милдетин түшүндүрүп бере албай. Эми бул башка нерсе. Мен эми айтып үйрөтүп ниткенде азыркы баардыгы эле акылдуу. Бирок ошончо дагы мына азыркы президенттин кылган мамилеси, алып айтканы, жоопкерчиликти көтөрөм дегени бул жакшы нерсе. Мына мындай чечкиндүү кадамдарга эч ким барган эмес. Коррупция менен күрөшүү. Жок кылабыз деп, жок кыла албайт коррупцияны. Коррупцияны оздукса болот. Бул жок кыла албайсың. Ордуна келтирип койсо болот. Уюштурган кылмыштуулукту чабышты. Жок дегенде эл бизнесмен айылдын, райондун министрликтер коркпой калышты. Эркин иштеп калышты. Жазылган арыз кабыл алынып атат. Бул жакшы нерсе. Прожиточный минимумду берип койду. Бул жакшы нерсе. Бирок мындан дагы өнүгүү керек. Көп нерселерди туура эмес кылып атат. Пенсия реформасы мен каршымын. Эмне үчүн баардыгын көтөрүшүбүз керек? 40 жыл иштебей жаткан кишиге эле бербеш керек ага. Балдар бакса бага берсин. Мамлекеттик иш кылбаса эмне кереги бар? Азыркы өлкөдөгү 3 эң негизи кайсы көйгөйдү көрүп атасыз? Ыкчам түрүндө ушуларды чечкенге. Өсүү Кыргызстандык деп программа кабыл алышат. Азыр дорожный карта, жол картасы деп. Бул жерде өтө чоң аналитика кылып тургандан караш керек. Минтип жиберебиз деген кабыл албаш керек. Аткаруу бийлигиндегилердин баардыгы президентке чейинкилер. Минтип жиберем, антип жиберем дегендердин баардыгы эле аткарылбай атат. Ошондуктан бул жердеги бир өзүнчө экспертный бир топ түзүп карап чыгуу керек. Мамлекеттин өнүгүүсүн кантип өнүгө алабыз? Дүйнө кантип өнүгүп атат? Азыр дүйнө күнүгө өзгөрүп атат. Муну ошон үчүн аналитический группа эсептеп көрүш керек. Эмнеден, кайсы себептен ушундай мүмкүнчүлүктөр бар? Эгер жанагы президент мүмкүнчүлүк бергенден кийин
жашырып тапқан ақшаң болса бүт барын шығар деді. Шығарышыбыз керек. Биздеги мамлекеттеги акчанын айлануусун бүт барын ордуна келтиришибиз керек. Алтын запастарыбыз бар, башка жагын. Бул биринчи. Бүт ар тараптуу ушу чоң эксперттик изилдеп чыгышыбыз керек. Кыргызстан кантип алат, коңшу мамлекеттер кандай, эмне кылабыз, суунун башында турабыз, эртеге суунун азайып атат. Мына өзүң билесиң, 50 жылдын ичинде 13%ке суу азайды. Таудан түшкөн суулар азайды. Биз айтып атат, бул эксперттик фактически канча болгонун биз билбейбиз. Ошол жерден анан экинчи маселе, биз коопсуздукту карашыбыз керек. Эмне бизге коопсуздук? Экинчи маселе. Мына биринчисин айттым го, бул бүт бардыгын ар тараптуу изилдеп чыгып, мүмкүнчүлүктү көрүш керек. Экинчи, коопсуздук кандай болот? Кандай армия кармашыбыз керек? Кандай жоопкерчилик болуш керек? Тартип кандай болуш керек? Бул тартип дегенде эле безопасность ошол коопсуздук. Ушул нерсени темирдей тартип кылып, сот системасы аткарылуу бул комплекс. Ушул биздин Кыргызстандын коопсуздугунда сот системасы, күчтүү органдары, элибиз, мүмкүнчүлүгүбүз бүт карап туруп, ушул экинчи. Үчүнчүдөн ар тараптуу болбостон кандай өнүгүүбүз бар, кандай байлыгыбыз бар, ушуну чечишибиз керек. Көп жылдык кылып. Эң дагы мындай чоң кооптуу нерсе болуп атат, бул инфляция. Бардыгы кымбаттап, акча жетпей атат. Ошо инфляция менен кантип бир нерсе айттым да, мына биринчисинде айтпадымбы? Аналитикада. Аналитикада бардыгы чыгат. Мен айтып атпаймынбы, эксперттикте бүт бардыгын аналитик карап көргөндө эмне үчүн? Мына биз азыр искусственный сомдо обесценить жеттик, ал болбойт. Эмне кылып обесценить этет? Искусственный обесценить жетип атабыз да. Жок, жөн эле сомдо картошка жетmiş. Бул вообще нонсенс. Бул картошканын баардыгын камаш керек, базардагысын да камаш керек. Анан чыгат ким ошону жеткирип аткан. Мына өзүң айылдын баласысыңбы? Ооба. Бир сөз айтайын. Эң мыкты түшүм алса 1 гектардан 3 тонна, 4 тонна будай алат. 1 гектардан жакшы түшүм алса 50 тонна картошка алат. Эми салыштырып көр. Ну, картошканын чапканы туура. Эки жолу сугарасың, отойсуң, чабасың, жыйнайсың. Да кыйыныраак будайга караганда. Но бирок ошончо турабы ошол картошка? 80 сом, 90 сомго чыгып кетти. Эми кайда эми? Эгин ошол эле гектардан алып атса, анда эгин экпешибиз керек да биз. Эртеге мына быйыл картошка көптөдүк, өткөндөгүдөй бир жолу пияз, бир жолу сабизди көрдүм. Былтыр ошондой болгон. пияз өтпөй калды, ыргытты көчүп. Эми буну жеткирбеш үчүн мен айтып аткам, ошон үчүн жанагы аналитический центр болуш керек. Бул айыл чарбасы азыр айтып атканда айыл чарбасы кыла албайт, мен жаман көрбөсүн. Айыл чарбасынын 1 гектар жери болсо эмнени кылат булар? Бирок эң чоң штат айыл чарбасы министри. Эми мен мындай айтам да, айыл чарбасынын штат чоң эмес. Бул айылдагылар менен жанагы куйрук суйруктары менен ветеринарсы бардыгын укмуш кылып койду. Мунун бардыгын ордуна коюшубуз керек. Баасын, бардыгын. Мен жанагы айтып аткан аналитический дегенде биздин ар тараптуу ички рыногубузду, базарыбызды, мүмкүнчүлүгүбүздү көрүшүбүз керек. Ошондо гана болот. Мен азыр айтып атам. Картошканы бүгүн көтөрдүм, эртеге будайды көтөрөм, эртеге этти көтөрөм. Эртеси күнү мен кызматымды көтөрөм. Бүрсү күнү таксини көтөрөм. Кызмат деп аткам. Гостиница, туристтик, тамак жай. Кете берет. Демек, ортодон спекулянттар барбы? Ошолор акча табат. Өтө көп. Мына мындайда сиз карап туруңуз да. Мына былтыр көлдө күздүн күнү 10 сом 12 сом картошканы сатып албай коюшту. Оптоп. Азыр 70 сом, 80 сом алабыз. Бул туура эмес да бул. Кто ким ошону кылып атат? Эмне үчүн мына базарда отургандар, бир сөз айтып коеюн, кыргыздын сөзү бар, азыр базарда жүргөндөр айтат. Бир жолу базарга кеткенден кийин эчтеке таппасаң да базардан кетпейбиз дейт. Бир жолу таксист болдуң, эч качан таксиден кетпейм дейт. Ошол жердеги тапкан акчасы кирешеси чоң. Базарга кирген чыкпайт, өндүрүшкө эч качан келбейт да. Айлыкка. Ошондуктан бул жердин баардыгын карап көрүш керек. Биз бүгүн айлыктарын көбөйтүп атабыз. Мүмкүн биз баанын көтөрүлүшүн системасын карашыбыз керек. Акыркы суроом калды. Азыркы аткан эрлерге, анан карапайым элге бир сунуш кеңеш берсеңиз. Бир гана Кыргызстанда болуп аткан айтып турганым, келечекти кеңири ойлошубуз керек. Бир күндүктү бүгүнкүнү ойлошубуз керек. Макал бар өзү айтканда, жылаңач келип жалаңач кетебиз. Балдарыбызга татыктуу таштап кете алабызбы? Балдарыбыз кандай болот? Мына өзүңөр билесиңер, сен да жакшы билесиң. Канча кишилер укмуш байлык таап иштеп койду, балдары жок кылып чачып көчөдө калып атат. Мындай нерселер болбош үчүн ушул биздин Кыргызстандагы келеаткан, өсүп келеаткан жаштарыбызды ар бир убактысына жараша, азыр мамлекетибиз үчүн, патриоттук сезим үчүн, келечек үчүн, кийинки өздөрүнүн тукум уругу үчүн
бала чакасы үчүн бир өзүнчө жаңы формация десекпи, жаңы жүрүшпү, жаңы көз карашпы деген нерсени айтсак, мына биздин убагында кеткенде мен азыр айтып кетип турганым, мен деле Хамдуллин мусулманмын деп жүрөм. Бирок диндин ичинде канча өзгөрүүлөр болуп атканын билесиңер, агымдар бар. Бизге өтө кооптуу агымдар келип алды диний. Анан Кудайдан коркосуң деген деле бул дагы эмес. Ошол жерден бул диний көз карашты, кыргыздын илгертен келаткан үрп адаттарыбызды, теңирчиликтеги болгондо каада салттарыбызды, ошо Кыргызстандын дөөлөттөрүн бир жакшыдан кылып, сөз жүзүндө эмес, отчет үчүн эмес, кыргыз тили деп 35 жылдан бери келе жатабыз. Кыргыз тили 35 жыл үйрөткөн жокпуз. Мындай кылбастан ар бир нерсени чечим алгандан кийин жыл сайын жооп бере турган сайынбы, же ар бир квартал сайынбы, же жарым жылдабы бир жооп кылып, ушул өзөрлүү, көрүнүктүү нерселерди алып келсек болот эле. Анан бизге азыр жакшы мүмкүнчүлүк түзүп койду азыр келген жетекчилер. Бул жердеги ачык эле айтып коеюн, кемчилиги жок мамлекет болбойт, жаманы жок эл болбойт дейт. Бул жердеги коомчулукка мүмкүнчүлүк түзүп койду. Баягындай коррупционерлер, же кландар, же каралар деп коебуз, уюшулган кылмыштуулуктар, мыйзам ченемдүүлүк сактабастыктар, текеберликтер кете баштады. Элдин арыз алып, барган жерге жетип, канча дагы жетекчилер дагы, кызматчылар дагы кооптоно баштады. Эл кеңири сүйлөй баштады. Бирок эл мурункудай эле омал төкмөл болуп эле жаман сөздү айтпай, керектүү нерсени талап кылып айтып калды. Элибиз мурун жалкоо болсо, иштей баштады. Үмүткөр кылып, бирөө бербесин билди. Ким иштегенди иштейт болуп, мына мүмкүнчүлүк жок деп атабыз бизге. Кыргызстанда азыр мына качан жумушчу жок дейт элек. Жумушчу орун ушунча көп, жумуш жок. Айласынан Бангладештен алып келип атабыз, Индиядан, Вьетнамдан, бул кайда барып айтабыз деген нерсе. Ошол булар келип, ошол жерде келет. Булар кандай себеппен отуруп ташууга аракет кылат. Бул өзүнчө биздин дагы бир кыргыздын дөөлөттөрүн, негиздерин бузат булар. Жаман көрүнүштөрдү алып келет, жеңилдиктерди алып келет. Мына бизге батыш эмне кылды көрүп турабыз. Ошондуктан бул жердеги айтып кете турганым, бир өзүнчө ушундай иштей турган, чын эле ачык айта турган негиз түзсө дедим эле, мен сунуштадым эле, анча-мынча элдик контроль дегенди сунуштасам, жактырбагандай кылып коюшту, өздөрү бөлүнүп кетет деп. Мен айттым, антикоррупционный ички иштер министрлиги, коопсуздук мамлекет. Ошол балдар деле өзүнчө бар. Бирок айылга коюп койсоңор, ар кандай улуттан, ар кандай уруудан, ар кандай деңгээлде турмуш жашоосунан коюп койсоңор, айылдагылар кылды да суурап чыгып коет. Ким коюш керек ал элдик контролду? Муну өздөрү шайлаш керек. Ар бир жер деген оюн бар. Депутат айыл өкмөт, жок айыл өкмөт. Депутат деген ал өзүнүн кызыкчылыгы, ал мындай кылат. Бул жерден эл шайлап, элди бир ишенимге алып келишибиз керек деген ойдомун. Ошол калыс кишилерди коюп. Эми депутат болуш үчүн айыл кеңешке дагы акчаң болбосо депутат боло албайсың азыр. Бул жетекчилерди, ошол жердеги кетирген тартиптерди, кемчиликтерди, мугалим, врачтарды деле элдик контролдөгөнү чечип койот эле. Сотко жеткирбей эле. Ушундай деп силерге азыр айтып атабыз, жеткирип атабыз. Уятың барда этегиң жап дегендей кылып, ушундай кылып ордуна коюп койчу эле. Ошон үчүн эми кыргыз эли менден тышкары болсун, мага тийбейт, менин акчам бар, менин балдарым тың деген токтотуш керек. Кыргызстандын келечеги баардыгыбыз бирге бирдей. Жет өлчөп бирге истегендей кылбастан мүмкүн 7000 жолу өлчөп кесиши керекпи? Бүт тармактарды, мурунку иштегендерди, начар иштегендерди, жоопко тартылып калгандарды себепсиз, азыркы иштеп аткандардын баардыгын аралаштырып бир ички бир өзүнчө бир ички чакырык, ички үнүбүздү, өзүбүздүн руханий болуп аткан жетишпешендердикти тенденцияга алып келсекпи деген чакырык, сунуш кылат элем да. Биз мынтип ар кимибиз ар кандай боло берсек, ар жакадан баш чыгарсак, ар жакка кетсек, чачырап кетебиз. Сөзсүз түрдө чоң эксперттик группаны түзүп, ар бир өтүп кеткен муундардан келеаткандарды, ал бул көрөгөч балдардан ушуну салыштырмалуу кылган. Кандай жашап атат? Эми биз четке жөнөтүп атабыз. Четти баардык Кыргызстан анча-мынча дегенде, Кыргызстандын мына мен айтып коеюн, 80% жакшы жашайт. 30 мыкты жашайт. 50 жашайт орто. 20 начар. Буну моюнга алышыбыз керек. Ал 20 ичинен көп балалуу, жеоорлуу болуп калган, же банкрот болгон, же иштебейт, жалкоо, ушундай жинди кыйдысы барлар ушундайлар болуп атат. Алар деле күнүмдүк оокатын кылып атат. Баягындай көчө сурап, көчөдө ач калгандар жок. Азыр канча да аракетин кылып, жерди иштетип, баардыгын баалап, же башкача барып жакка барып иштеп келип, Кыргызстанды көтөрүп атат. Ошондуктан бул жердеги ушул тенденцияны баардыгын айтып, мына азыр айылга барсаң,
балдар байып кеткен, кечөөкү ичип жүргөн кишилер молдо болуп калган. Байып кеткен кишилер мен кыйынмын, эсептешем эчкимен деп калган. Мен акча берип чечип коем деген. Ушундай нерселерди токтотуп, ушундай тенденцияны бир өнүгүү, үзүрлүү, тарбияланчу бир агым түзсөк болот деген ушундай оюм бар менин. Анда сизге маегиңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, абдан кызыктуу, пайдалуу маек болду деп. Сизге келечекте күч кубат, ийгилик, буюрса жанагындай экспертный группа түзүлүп калса, сиздей эксперттер, адискөйлөр албетте биздин өлкөбүзгө керек деп ойлойм. Биз болсо коштошолук. Алгачкы биздин подкасттарга дагы күбө болгуло, дагы алдыда абдан кызыктуу жана ушундай маанилүү маектер болот.